Слугу отправила в телеграм. Ассаламу алейкум рахматуллах. Мен угулуп атамбы. Машалла кириңиздер. Көрүп атам. Алейкум ассалам. Биринчи эфир кыргыз тилинде бизде ой. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي طمن بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Биринчи байланышты текшерип алалы. Мен жакшы угулуп жатсам, плюс белгисин калтыра кетиңиздер. Бүгүнкү жолугушуубуз, бүгүнкү эфирибиз иншаллах берекелүү болсун. Аллахым өзү жардам берсин баарыбызга, сиздерге да, бизге да. Бүгүнкү сабактын шарттарын айта кетейин сиздер пока кошулганча. Бүгүнкү сабак бизде 1 саат же 1,5 сааттык аралыкта болот. Сабакка 100% катышыңыздар, фокус сабакта болсун, башка алаксытуучу нерселерден сактанып, 1 саат, 1,5 саат акыретиңиздин илими, ибадатыңыздын илимине көңүл буруп коюңуздар. Чаттын эрежелерин бузбайбыз, тактап айтканда ар кандай ссылкаларды жибербейбиз, ар кандай урушуу, талашуу болбосун. Андан кийин ушул бүгүнкү эфир учурунда суроо жооп кылсаңыздар болот, суроо берсеңиздер болот, атайын убакыты берилет суроо бергенге. Бирок иншаллах мен ойлойм, ушул марафондо мен сиздердин баардык сурооңуздарга эфир ичинде жооп берем деп ойлойм. Анткени көбүнчө кандай суроо бересиздер мен билем. Жазбасаңыздар дагы болот, уксаңыздар деле болот. Кааласаңыздар ручка, калем, дептер алып алып конспект кылсаңыздар дагы болот. Бүгүнкү тема негизи каза намаздар боюнча болот. Ушул азыр мына жерде жалпы темаларды жазып койдум. Көп каза намаздарым бар, эмне кылам? Каза намаздарды кантип толукташ керек? Канча каза намаздарым бар экенин билбейм. Азыр намаз окуй баштасам, бирок өткөндөрүн толуктабасам намазым кабыл болобу? Намазды каза кылуунун эрежелери, тартиби, жол жобосу. Көп жылдык казаларды окуса болобу? Окуш керекпи? 20 жылдык тажрыйбасы бар дипломду Гүлнур Устазовадан, тактап айтканда менден сиздерге мотивация болот намаз боюнча. Мен намазым курсуна арзандатуу менен каттоо ачылат. Демек бүгүнкү эфирдин аягында мен өзүмдүн намаз курсум боюнча дагы сиздерге маалымат берем. Башында албетте каза намаздар боюнча лекция, баян, суроого жооп болот. Андан кийин кантип бүгүнкү марафондо максимум билим алсаңыз болот. Биринчиден сабакка жакшынакай маанай менен, жакшынакай ниет менен, түз ниет менен Аллах ыраазычылыгы үчүн катталып жаттым. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул марафонго кирдим. Я Аллахым, мага пайдалуу илим бер. Ушул марафондон издегенимди табайын деп Аллах Тааладан дуа менен, чын ниет менен Аллахтын ыраазылыгын талап кылып катышыңыздар. Экинчиден, Аллахым ушул мага пайдалуу билим бер. Бүгүнкү билимим менин дүйнөмө жана менин акыретиме мөмөлүү илим болсун деп. Кааласаңыздар блокнот, ручка алып жазып алсаңыздар дагы болот маалыматтарды. Ошондой эле сабактарга окуучу позициясында отуруңуздар. Себеби эгерде мен билем, мен баарын билем деп отурсаңыздар, анда илим жукпай калат. Мен билбейм, мен эч нерсе билбейм десеңиздер, Аллах Таала сиз билбеген нерсеңизди ушул жерден толуктап коет. Сууга барган кезде биз полный чаканы толтуруп алып барбайбыз да. Пустой чакамен барабыз. Ошондой эле илим алганда дагы жүрөгүбүздү бошотуп, мен эч нерсе билбейм. Аллахым, сен билүүчү затсың, сен мага өзүң үйрөт деп Аллага таянып отурабыз. Илимдүүнүн позициясында эмес, текшерүүчүнүн, критиктин позициясында эмес, бул мага эмне үйрөтөт экен, эмне билет экен деген позицияда эмес, албетте мен пайда алам деген ой менен Аллахым мага пайда бер. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Кимге экран ачылбай жатса, экран үстүндө бассаңыздар бир сират көрүнөт да. Анда эмесе баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Келиңиздер биринчи таанышып алалы, атыңызды, жашыңызды жана кайсы жактан катышып жатасыз. Ушул 3 суроого жооп бериңиз.
Атыңыз, жашыңыз жана кайсы жактансыз, кайсы жактан мени азыр угуп атасыздар. Анан намазды эгер окуганды билген намаз окугум келет, бирок такыр эле алып кете албай жатам. Көп эле марафонго таалимдерге катышам, напсимди жеңе албай жатам. Не кылсам дейт. Ниетти жакшы эле коём дейт. Ушундай суроолорго мына эфирдин аягында жооп берейин. Азыр мен өзүм жөнүндө бир аз кыскача айтып кетейин. Менин атым Гүлнур Ишенгелдиева. Анан кийин эмне үчүн бул марафонду сиздерге алып барууга акылуумун айтып берем. Мени ким тааныйт? Мен ушул Instagram страницам Гүлнур Устазы. Көбүңүздөр тааныйт болуш керексиздер. Андан кийин эгер тааныбасаңыздар, подписка кылып, мен баракчамдан толтура пайдалуу видеолорду көрсөңүздөр болот. Менин атым Гүлнур, дагы бир жолу кайталайм, фамилиям Ишенгелдиева. Анан эмне үчүн мен бул эфирде өтүп атам? Мен жөн эле бир жерден үйрөнүп алып эле, бир эки курсту окуп калып эле, бир эки лекция катышып калып эле бул марафонду өткөрүп жаткан жокмун. Менин дипломум бар, кызыл дипломум бар, 20 жылдык тажрыйбасы бар устазамын. Хазирети Осмон атындагы Ислам институтун шарият жана араб тили факультетин артыкчылык менен бүтүргөм. Сабак берүү тажрыйбам 2006 жылдан бери уланып келе жатат. Ушул жыл аралыкта 6000ден ашуун окуучуларды окутуп чыгардым, онлайн форматта, офлайн форматта. Дин урайымдарды өнүктүрүү борборунун негиздөөчүсүмүн. 4 баланын энеси. Жана дагы Иордания мамлекеттик университетинен ижаза алганмын. Ижаза деген сабак берүүгө уруксат каазын алганмын. Ошондой эле менден болгон баалуу илимдерди үйрөнүү үчүн көптөгөн айымдар кеңеш алып, жөн эле мен менен катташып кайрылат. Ошондой эле Чүй облусунун казиятынын аялдар бөлүмүнүн өкүлү болуп саналам. Өзүмдүн ошо боюнча буйругум, удостоверениям бар. Андан кийин Расул Акрам Ислам институтунун араб тили грамматикасынын устазасы болом. Ошол демек сиздердин доверияңыздар болуш үчүн мүмкүн кээ бириңиздер мени тааныбайсыздар, билбейсиздер, мен ким экенимди сиздерге тааныштырып кеттим. Анткени диний илимдерди сабак берүүгө тек гана илимдүүлөр гана, дипломдуулар гана укуктуу. Ошондуктан сиздерге өзүмдү бир тааныштырып жибергенди туура көрдүм. Эми сиздердин бул жакта таанышууңуздарды да көрүп жатам. Гүлзана, Роза 61 жаш, Роза эже. Саясат Таластан 57 жашта эжеке. Мавлюд эже 48 жаштамын дейт. Азиза Юнусова 40 жашта, машалла. Сыдыкова Гүлнура Ысык Атадан. Мен намазын курсунда окудум дейт. Машалла, биздин окуучулар да бар экен, уже окугандар да бар экен. Чолпон эже 57 жашта экен. Жашым 60 жашта, Бишкекте турам, Элмир эже жазып атат. Машалла, баарыңыздарды көргөнгө аябай кубанычтамын. Бишкек гана эмес, башка Кыргызстандын ар кайсы шаарларынан катышып жаткан. Мына Москва даже бар экен, машалла. Москвадан да катышып атат. Баарыңыздарды көргөнүмө, ушундай эфирге катышып аткандарыңыздарга Аллах ыраазы болсун деп айтып кетейин, баарыңыздарга ыраазычылык. Эми сиздерге мындай суроо. Сиздер намаз окуганды билесизби? Намаз окуганды билсеңиздер, 1 деп жазыңыздар. Намаз окуганды билем деп. 1 деген цифраны кетириңиздер. Ооба дейт, 1 кетти, 1. Намаз окуганды билгендер, себеби бул жерде кимдер отурат, мен ошону билгим келет да. Намаз окуганды билгендерби, билбегендерби. Мүмкүн кээ бириңиздер бир канча жылдан бери уже окуйсуздар, мүмкүн жаңы гана жыгылдыңыздар. Машалла, намаз окугандар бар экен, билет экен. Эми үйрөнөйүн деп жаткандар бар бараңыздарда, ниет коюп, намаз үйрөнсөмбү дегендер 2 деген цифраны коюңуздар. Смело. Намазды билбейм, бирок үйрөнгүм келип жатат, ниет койдум дегендер барбы? Же болсо анча-мынча мындай болот го, кички кезинде үйрөнүп, бир аз окуган, бирок окубайт, бирок мындай окубайт да, бирок ниет коюп атат, намаз тургузам дегендер болсо да 2 кое бериңиздер. Аллах Таала ниетиңиздерге береке берет иншалла. Экилер да бар экен. Анан жалпы каза намаздар боюнча түшүнүгүңүздөр барбы? Ошол каза намаздар боюнча бир информация, маалымат, каза намаздар эмне экен жөнүндө маалымат билгендер 3 дегенди койсун. Билбегендер 0 дегенди койсун.
Такыр билбегендер бар экен, 0-0 кетип атат. Билгендер да мына 3 деген цифраны коюп атат. Демек 2 тең тарап бар экен. Такыр каза намаздар боюнча түшүнүгү жоктор да бар экен. И билгендер 3 коюп атасыздар, Машалла. Мына Борбаева Динар эжекебиз мен тоже бизде окуган, сразу таныдым. Эми эгерде ушул 3 суроодо, мына 3 суроого жооп бердиңиздер, намаз окуганды билесиз, же болбосо намазды эми үйрөнүп жатасыз, каза намаздар боюнча маалыматыңыз бар же такыр жок болсо, демек бүгүнкү марафон сизге жөн эле катталган жоксуздар. 2 күн пайдалуу илим алып, көптөгөн сурооңузга жооп табасыздар деп ойлойм. Мен эми эмне үчүн бул марафонду сиздерге уюштуруп атам? Анткени мына караңыздар, мага толтура тахажжуд намазы, каза намаздары боюнча толтура суроолор келет. Окуучулар тараптан каза намазды кантип окуйбуз, каза намазы кантип окулат, кайсы учурда окуса болот, кайсы учурда окуса болбойт, бул намаз каза кылынабы, тиги намаз кантип каза кылынат, толтура суроолорду берет. Тахажжуд намазы боюнча да дал ушундай суроолор көп келет. Мындай болсо кандай болсо, тигиндей болсо кандай болот деп, ошондуктан мен мына канча курстарды сабак берип атам, намаз боюнча, ошондуктан намаз боюнча көп суроолор келет. Андыктан сиздердин көп убактыңыздарды албай, сабакты баштап, бүгүн иншалла сиздерге каза намаздар боюнча полный от үйдө өтүп бергөнгө даярмын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми каза намаз деген эмне? Намаздар өзү 2ге бөлүнөт. Өз убагында окулган намазды ада дейт. Ада деген өз убагында окулат. Мисалы бүгүн бешимди өз убагында окусаңыздар, аны ада окудум деп айтасыздар. Эми сураса да өз убагында окулган болот. Ал эми эгерде сиз намаздын убагынан өткөрүп жиберсеңиз, намаздын ар бири 5 мал намаздын өзүнүн убагы болот, багымдат, бешим, асыр, шам, куфтандын ар биринин өзүнүн ушул 1 сутка 24 сааттын ичинде өзүнүн убактысы бар. Ошол убактынан өткөрүп жибергенди каза дейт. Бирок арабча кадо дейт. Дот деген тамга менен кадо дейт. Бирок кыргызча каза деп коебуз, каза. Демек, өз убагында окулган намазды ада дейт. Убагынан өткөрүп жиберген намазды, кечиктирип окуган намазды каза деп атайт. Эмне үчүн эми намаздар каза болуп жатат? Өзүңүздөр жазып кетиңиздерчи чатка. Көбүнчө сиздер намаз каза кыласыздарбы? Эгер кыла турган болсоңуздар, ал нерсеге эмне себеп? Мүмкүн жалкоолук. Ой, анан окуйм, эртең окуйм, бир аздан кийин окуйм, азыр мына ишимди бүтүрүп алайынчы деп жалкоолук. Же болбосо бир үй иштери. Азыр мына тамакты жасап алайын, анан намазымды окуйм. Азыр мына баламды уктатып коеюн, анан окуйм. Мисалы, жумуш, же болбосо бирөөлөр жумуш иштейт, анан кийин жумушунда намаз окуганга шарт жок, мүмкүнчүлүк жок, жумуштан келип кечинде баардыгын чогултуп бир окуйт. Мисалы дейм да бул. Бала чакалары алаксытат, үй бүлөсү алаксытат, кичинекей жаш балдары бар мүмкүн. Кээ бирлер боюнда бар болгон кезде таштап коет намазды. Ой, боюмда бар, мен жыгыла албайм, рүкү кыла албайм, сажда кыла албайм, кыйналам, кайра жууна албайм деп кээ бирлер ушул себептен да таштап коет. Же имандын алсырагандай. Бардык вроде баары бар, мүмкүнчүлүктүн баардыгы бар намаз окуганга, намаздан тоскон эчтеке жок, бирок иман алсырап, ушинтип жөн эле кайдыгерлик кылып эле намазды таштап коюп жатасыздарбы? Ошол сиздерге эмне болуп атат? Мына жалкоолук деген сөздү көп жазып атасыздар. Ооруган мезгилде дейт. Баштай албай жүрөм дейт. Жолдо шарт жок дейт. Жумуш, жалкоолук, напсимди жеңе албай жатам мына. Ачык, чистосердечное признание болуп атат. Биринчи орунга койбой иман алсыз, үй иштери. Мен каза кылбайм, бирок коптан намазын кечиктирип тахажжуд кылып кетем дейт. Ар кандай шултоо, убакыт жетпейт, шарт болбойт, чарчайм дейт. Мен көп ооруйм дейт. Иманым алсыз, жалкоолук. Мына көрдүңүздөрбү, канчалаган себептерди жазып жатасыздар. Бирок көбүнчө бул жерде жалкоолук жана имандын алсыздыгы көп жооптор ушул болуп атат. Нафсиге берилип кетүү. Кайсы намазды көбү каза кылышат? Көбүнчө кайсы намаздарды каза кылынат адамдарда? Көбүнчө багымдат каза кылынат. Жана көбүнчө куптан намаздагы көп каза кылынат. Ошолор боюнча дагы айтып кетем. Аллах Таала Мунафикун сүрөсү, мунафикун деген эки жүздүүлөр деп которулат. Лицемерлер дейт да буну. Эки жүздүү мунафик адамдар деген сүрө бар Куранда. Анын 9-аятында Алла субхана таала не дейт?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ey iman келтіргендер дейді. Мал мүлкіңөр жана балдарыңар сілерді Аллахты ескеруден алақсытпасын дейді. Аллах Тағала сіздерге, біздерге бұйрық беріп атат. Сілердің мал мүлкіңөр, үйіңөр, оқатыңар, жұмышыңар, ошондой эле балдарыңар, бала чакаңар Аллахты эскерүүдөн, бул жерде именно намаздан алаксытпасын дейт. Ал эми кимде ким ушундай кыла турган болсо дейт, ушул мал мүлк себебинен, жумуш себебинен, бала чака себебинен эгерде намазын кечиктирсе, алар чоң зыянга учурагандар дейт. Аллах Тағала айтат, чоң хасирен, касиретке калгандар дейт. Буну мен өзүм бир жерден придумать эткен жерим жок, ойдон чыгарып сиздерге. Бул Аллах Тағала бизге айтып атат. Эй иман келтирген, эми сиз өзүңүздү момун мусулман деп санайсызбы? Демек Аллах Тағала буйруп атат, мал мүлкүң, үй бүлөң, жанадагы ошол окатың, жумушуң сени намаздан бош алаксытпасын дейт. Эгер ошондой кылсаң, сен эң зыянга учурайсың, ошондо көрөсүң дейт да, кыйынчылыктар болот. Ошондуктан ушул аятка эмне кылыш керек? Амал кылышыбыз керек. Бирок биз баардыгыбыз адамбыз туурабы, унутуп калабыз, жаңылып калабыз, пендебиз дейт. Жада калса мен дагы каза кылган учурларым дагы болот, албетте себептер менен. Эми мен киммин? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы намазды өткөрүп жиберген учурлар болгон, бирок аз эле, бир-эки эле учур болгон. Ал сахабалар дагы намазды өткөрүп жиберген учурлар болгон, бирок аябай аз, бир-эки эле случай болгон. Алар ушул кезде эмне кылышкан жана кандай сезимде болушканын мен сиздерге азыр айтып берейин. Азыр ошондуктан абдан сиздерге баалуу, мүмкүн мурун укпаган бир маалыматтарды айтып берем. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам намаздары каза болгонбу дегенде, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздары болгон эмес, бирок бир гана учур болгон. Ал учур и то специально атайын Аллах Тааланын буйругу менен болду. Неге? Пайгамбарыбыз каза болгондо кантип намаз окуш керек экенин бизге көрсөтүш үчүн. Пайгамбарыбыз намаз каза кылбайт болчу. Сахабалар намаз каза кылбайт болчу. Алардын имандары бекем. Намаз боюнча алар мыкты болчу, жүрөктөрү намазга дүкүлдөгөн, намаздан убакыты бүткөнчө экинчи намаздын убактысын күткөн, азан убагында беттери кызарып, мындай бир чоң бир Алла менен встречага даярданып, дарат алып бүткөнчө кызарып, мындай мисалы биз бирөөгө встречага барган кезде, даже мен бүгүн мына эфирге чыгардан алдан даярданып, кийинип, дарат алып, бетимди сылап, ысып, ушундай жакшы өткөрсөм экен деп, сиздерге. Хотя мен сиздерди көрүп турган жокмун. Бирок ошол достойно өткөрүп берейин деп ошол марафонду деп ушундай тырышып жатам да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар намазга кандай даярданган? Алар кийим кечелери, дараттарын баарын идеально кылып алып, идеально даярданган болчу. Эми ушундай адамдар кантип каза кылган деген суроо пайда болот да. Алар каза кылбайт болчу. Бирок Аллах Таала алардын жашоосунда ушундай случайды, ушундай абалды пайда кылды. Алар каза намазды кантип окуш керек экенин бизге көрсөтүш үчүн. Себеби биз по-любому каза кылабыз. Ушулар бичаралар ушул каза намазды билбей калбасын кантип каза кылышты. Эгер пайгамбарыбыздын каза намаздары болбогондо биз кантип каза намазды кылыш керек экенин билбейт элек. Эми пайгамбарыбыздын ар бир окуя, ар бир сыноо биз үчүн пайгамбарыбыздын жашоосунан бизге сабак. Бүткүл мына пайгамбарыбыздын өмүрүндө болгон любой ситуация, соода саттыкта болсун, турмушта, талак маселе, нике маселе, айырмасы жок. Ошолордун баардыгын Аллах Таала атайын алып келди. Ал бизге үлгү болуш үчүн. Пайгамбарыбыз бизге үлгү. Эми алардын жашоосунан биз жол алып атабыз, багыт алып атабыз. Мисалы үчүн Хандак согушунда мушриктер Аллах Тааланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабаларын 4 намазды өтөөгө тоскоол болушкан. 4 намазды окуткузбай койгон. Аларга намазды өтө мүмкүнчүлүгү түн кирип бир аз убакыт өткөндөн кийин гана пайда болду. Элестетиңиздер, бүт намаздарды ошол куптан намаз убагында окуганга мүмкүнчүлүк ошол убакытта гана пайда болду. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Билал радхiyallahu anhu азанчы, эң биринчи азанчыга эмне деп айтты? Азан жана икамат оку деп буйрук берди. Эми эркектер азан камат окуйт да, аялдар окубайт. Ошентип анан алар бешин намазын ушинтип казасын окуду, кийин кайра икамат окуп, экинчи тактап айтканда асыр намазын казасын берди. Анан кайра икамат окуп, шам намазын окуду, анан кайра икамат окуп, куптан намазын окушту. Ушундай алар бир убакытта бардык намаздардын казасын берди жана ушул аркылуу пайгамбарыбыз сахабаларына үйрөттү кантип каза кылыш керек.
Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сапарларда жана согуштарда 3 жолу сахабалар менен кошо эртең мененки багымдат намазына да уктап калышып каза кылган эле. Атайын бизге үлгү болуш үчүн мунун ситуациянын бардыгы пайда болду. Аллах Тааланын тарабынан бизге үлгү болуш үчүн кантип каза кылыш керек. Эми карызы бар болгон адамдар кандай сезимдерде болот? Мисалы үчүн сиздин акчалай бирөөгө карызыңыз бар, ал кечке сизге чалат, карызды бер, төлө, же магазинден карызга акча аласыз, карызды төлө дешет. Анан сиз өзүңүздү неловко сезесиз, мынтип кыжалат болосуз, кайгырасыз, качан берсем, кайгыны берсем, өзүңүздү күнөөлүү абалда сезесиз, ал адам менен жолукканда уяласыз, кыжалат болосуз, ошол адамга жолукпай койгонго, ал телефон менен чалса трубканы албай коесуз, себеби уяласыз, акча кайтарып бергенге себеби жок колуңузда болуп калса, ошондой учурлар болгонбу? Жазып коюңуздарчы кана. Ошондой эле кредиттер алып жүргөн адамдар абдан көп азыркы учурда. Бул албетте чоң күнөө. Кредит алган бул чоң күнөө. Кредит алган болсоңуздар, албаганга ниет кылып ушула последний кредит деп төлөп бүтүрүп салыңыздар. Кредит алган адамдын жашоосунда береке болбойт, Аллах Таала наразы болот. Эми бул жерден айтайын деген нерсем сиздерге, карыз бирөөгө карыз болсок ушунчалык кыжалат болобуз, ушунчалык переживать этебиз, кайгырабыз, иштейбиз ушул карызды бергенге, ал адамдан канча уялабыз, ал эми каза намаздар бар болгон адам кыжалат болбойт. Мен мына байкап жатам, канча адамдардан уже көнүп калган. Каза намаздары бар, бирок жүрөгүндө эч кандай проблема эмес да ал. Эч кандай бир мындай кыжалат, кайгыруу, намазым каза болду, ой деп ыйлаган, Алладан кечирим суроо, каза кылып коем деп коебуз, болду. Уже привычка болуп калат да бул нерсе. Эмне үчүн намазга кайдыгер мамиле болуп атат бизде? Эмне үчүн? Адам намазды жаңы баштаганда каза намаз кылбаганга аракет кылат. Мына башында өзүңүздү эстеңиз, жаңы динге киргенде, эми динге баарыбыз диндебиз да, жаңы намаз окуп баштап, иман жолуна түшүп, намазды баштаган кезде бир да намазды каза кылбай өз убагында окуганга стараться этебиз, түшүндүк? Ушундай болгонбу? Ар бирибиз ошондой, ошол жерден, ошол жолдон өткөнбүз. Ал эми убакыт өткөндө каза намаздар көбөйүп, күнөөгө адам үйрөнүп калат. Ал адат болуп калат, норма болуп калат. Анан окуп коем, чогултуп окуп коем, азыр шартым жокко, Аллах мени кечирет, түшүнөт Аллах, мына көрүп турат, балам бар кичинекей, уктай албай жатам, уйкум канбай жатат деп толтура өзүбүзгө шултоо, өзүбүзгө оправдание жасап алабыз биз. Намазды окубаганга ошентип бир намаз каза болот, 2 намаз каза болот, 3 намаз. Андан кийин адам ошону нормага айландырып, как обычно болуп калат. Андан кийин намаздарын каза кылып жүрө берет, анын казасын береби, бербейби, иши да жок. Ошондой абалдар дагы бар. Барбы? Жазыңыздарчы кана. Болгон дейт, иманы слабый. Бирок мына сиздерди мен азыр бир мактап кетейин. Сиздер азаматсыздар, акыретиңиздерди ойлоп, ушул каза намаздарды, тахажжуд намаздарды үйрөнөйүн деп ушул эфирге кошулуп жатасыздар, катышып жатасыздар. Альхамдулилля, сиздерге ушундай бул сиздердин акыретиңиздерди оңдогонго, ибадатыңызды, иманыңызды күчөйткөнгө болгон дагы бир Алла жолуна болгон, иман жолуна болгон инвестиция деп санайм. Мен ушул жерде, ушул учурда азыр окуучуларымдын кээ бир отзывдары менен бөлүшкүм келет. Мүмкүн сиздерге ошол мотивация болуп калат. Мисалы үчүн караңыздар, мына бул окуучумдун А-чекити караңыздар, намаз окуганды билем, бирок көп каза кылам. Шултоолор көп, намаз окуганда оюм бузула берет, алсыз иман намазга келгенде жалкоом кармай берет деп башында курска жазылганда бизге ушинтип жазып кетти. Ал эми курсту бүтүргөндө болсо, менин намазым көп каза болот эле. Бул сабактардан кийин намазды биринчи очередке койгонду үйрөндүм. Сүрөлөрдү жана дуаларды туура окулушун үйрөнүп атам. Мен ушул курска катышканыма өкүнбөйм. Абдан пайдалуу жана намазга деген сүйүү пайда болду. Мен дагы башка курстарыңыздарда бар болсо дагы катышам буюрса дейт. Ушинтип каза намаздарын каза кылбай калган окуучулар. Мына Рахима: Ассаламу алейкум, Гүлнур устаза жана Гулайым, силерге чоң рахмат. Мен намаздардагы каталарды оңдогонго жетиштим. Жүрөгүмө тынчтык келип, намаздарымды каза кылбай окуп жатам. Устаза башында айткандай, тамгаларды туура эмес айтып жүрүптүрмүн.
оңдоп жатам, күн сайын тилим жакшы келбей кыйналып жатам. Азыр да кеч эмес, мындан ары сапаттуу кылганга аракет кылам деп жазды. Эми көңүл бурайлы. Каза намаздарды кантип окуйсуз? Каза намаздарды тургузуу боюнча мен сиздерге 3 кеңеш даярдап койдум. Биринчиси бул тооба кылуу. Эң биринчи очередь тооба кылыш керек. Бул тообаны арабча тауба дейт. Тауба деген эмне? Аллах Тааладан тооба кылып, кечир, бушайман болуп. Мисалы үчүн, эгер сиз фарз намаздарды калтырып жүргөн болсоңуз, 5 мал намазды окубай жүргөн болсоңуз, мисалы, чын жүрөктөн Алладан кечирим сураңыз. Я Аллахым, кечир мени. Мен от души, чын жүрөгүмдөн сенден кечирим сурайм. Аллахым, кечир. Мен ушинтип намазды каза кылып жатам, намазымды убагында өткөрө албай жатам. Кечирчи. Мен башка мындай кылбайм, убада сөз берем. Кечирим сурап, мындан ары намазды таштабаганга каттуу ниет кылыңыздар. Бекем ниет. Экинчи кеңеш, азыркы намаздарды окуп баштаңыз. Бүгүнкү күндөн баштап, азыркы моменттен баштап эч бир фарз намазды өткөрүп жибербеңиз. Өз убагында окуганга аракет кылыңыздар. Эми фарз намаздарды айтып аткан себеби сүннөттү таштап сал деп айткан жокмун. Фарздарды да, сүннөттөрдү да окуңуздар. Күнүмдүк намаздарды каза кылбаганга аракет кылыңыздар. Анан убактысы келген фарз намаздар сиз үчүн номер 1 болуш керек. Азыртадан баштап намазга туруңуздар. Эгерде намазды окуп жүрүп таштап койгон болсоңуздар, же болбосо такыр намаз окуй элек болсоңуздар, намазга туруңуздар. Себеби күн сайын мойнуңуздарда каза намаздар чогула берет. Аларды сөзсүз бериш керек. Алланын алдында барганда кайсы бетиңиз менен барасыз? Кантип жооп бересиз? Ушул сиздерге суроо. Анан үчүнчү кеңеш, каза болгон намаздардын санын аныктап алыш керек. Эгер так билсеңиз, эсептеп алган жакшы. Мисалы 2 жыл каза намазым бар, мисалы. Эгер так санын билбесеңиз, божомолдоп, эсептеп, ишенимдүү болуш үчүн көбүрөөк бир аз алып коюп, каза намаздарды күндө 1ден, 2ден, 3дөн каза намаздарды бериш керек. Мурдагы каза болгон, мойнуңуздарда милдет болгон. Азыркы моментте сиздерге ушул каза намаз боюнча көп суроолор келет, ошолорго жооп берейин. Эфир кандай болуп атат? Биринчи жазып коюңуздар, түшүнүктүү болуп жатабы? Мен тез сүйлөп жаткан жокмун бу. Азыр бул жерде бирөө жазыптыр, мен каза намаздар жөнүндө билем деп. Билем деп отурбаңыздар, иншалла мүмкүн бир нерсени билбей каласыздар. Мүмкүн бир сурооңуздар бар болуп калат, сурап калыңыздар. Же болбосо мен азыр ошол суроолорго жооп берем. Мүмкүн арасында сиз билбей калган жерлер болуп калат. Эсебин билбейм дейт. Сонун, жакшы сонун. Машалла, Аллах разы болсун барыңыздардан. Эфир сонун. Эми азыр ошол суроолорго жооп берем. Биринчи суроо көп мага келген. Канча каза намаздарым бар экенин билбейм. Ушундай суроо сиздерде да бар болсо, бар деп жаза кетиңиздер. Бар деп жаза кетиңиздер. Мисалы айтайлы. Мисалы бир эже, мен дейин, мен өзүмдү мисал келтирейин. Менин канча бир намаздарым каза болгон. Мен намазга мисалы азыр 2025, мисал дейм, 2025 жылы намазды үйрөндүм. Мисал, бул мисал жөн эле. Анан канча каза намазым бар билбейм. Ага чейин мен окуган эмесмин. Эми сиздер бул жерде көңүл бурушуңуздар керек. Качан сизге хайз келди? Аял заты, кыз бала хайз келген учурдан уже намаз окуганга милдеттүү. Алланын алдында анын амал китеби ачылат дагы, ар бир окуган намазы үчүн Алланын алдынан сооп алат, окулбай калган ар бир намаз үчүн күнөө тартат. Эми хайзыңыз канча жашта келди? Кайсы жылы келди? Мисалы, канчанчы жыл дейли? 95 жыл дейли. Ошондо 2025 жыл минус 1995 жыл. Канча жыл болду? Ушул аралыкта. Ошону санайбыз. 30 жыл болду. 30 жыл. Демек, сиздин 30 жыл каза намазыңыз бар экен. Дал ушундай кылып аныктайсыз. Эң биринчи көргөн хайз көргөн убакыттан баштап саналат. Эгер сиздин эсиңизде жок болсо, качан хайзыңыз келсе, анда божомол менен эсептейсиз. Приблизительно. Мен мынанча жашта болчумун, же мынанчанчы класс болчумун, 5 класс болчумун, хайзым келди. Ошол кайсы жыл эле? Приблизительно кайсы күзбү, жазбы, жайбы, кайсы жыл мезгили болчу, ошону приблизительно ойлоп, эсептеп, анан бир аз көбүрөөк убакыт алып коесуздар. Мисалы 2 ай, 3 ай же жарым жыл көбүрөөк алып коюп, ушунча убакыт каза намаздарым бар деп сиз өзүңүзгө уже жооп табасыз. Ушунча каза намаздарды беришим керек.
же болбосо бир адам, бир кыз 20 жашында намаз окуп баштады, хайзы болсо 13 жашында келди. Ошондо 20 минус 13 7 жылдык каза намазы бар анын. 7 жылдык мойнунда Алланын алдында карызы бар. Бул карыз. Карызды кандай акчалай бирөөдөн акча алган төлөйсүздөр, дал ошондой намазды дагы төлөш керек болот. Ошондуктан сиздер ойлобоңуздар, мен пенсияга чыкканда намазга турам, анан тиги институтту бүтүргөндө намазга турам, азыр той тупур ана мына бүтсүн, андан кийин намазга жыгылам деп ойлобоңуздар. Сиздердин мойнуңуздарда күн сайын карыз болуп саналып жатат ар бир намаз. Бүгүн окулбай калган намаздардын бардыгы мойнуңузда карыз. Эртең окубай калсаңыз эртең карыз. Дайыма ошондой кете берет. Ошондуктан эртелетиңиздер, канчалык тезирээк намаздардын казасын берип баштаңыздар. Эгер намаз окуй элек болсоңуздар, намазга туруңуздар, намаз окуп жүргөн болсоңуздар, наркы долгтордун баарын бериңиздер. Ал нерсеге кайдыгер мамиле кылбаңыздар. Мына бир телефондон ар кандай туура эмес рилстан, видео, сидео болбогон бирөөдүн там ушак-пушагын уккандан көрү лучше 2 минут намазга бөлүңүздөр, карызыңызды бериңиздер. Эми хайз келген эмес дейт. Хайз келген эмес болсо, кимдин хайзы келген эмес болсо вообще. Кээ бирлерде кеч келет, 15, 16, 17 жашында келет. Эми андайлар редко, бирок бар, серик кезигет. Алар 15 жаштан тарта балагатка жетти деп саналат шарият боюнча. Анда 15 жаштан баштап саналат сиздики. Мисалы 20 жашында намаз окуп баштасаңыз, демек 5 жылыңыз карыз. Ошол хайз көрбөгөндөргө ушундай жооп. 15 жаштан баштап ошол балагатка жетти. Кыз бала балагатка жеткен болот, эгер хайз көрбөсө ага чейин. Уже санап жатасыздар. Мен окуганыма 4-5 жыл болду, жашым 45-те, 40 жашымда баштагам. 16 жашымда келген. Значит, 40 минус 16 канча жаш болот? 24, уже 24 жыл карызыңыз бар экен. Ошентип карыз намазыңызды санап аласыз. Карыз канча карыз, Аллага канча жыл карызсыз. Азыркы поколение, альхамдулилля, биз өстүрүп жаткан кыздарыбыз, балдарыбыз альхамдулилля намазды окушат. Кички кезинен окутканга, аларга үйрөткөнгө аракет кылабыз. Алардын казалары аз. Бирок биздин ата-энелер бизге үйрөткөн эмес. Ал кезде доор башка болчу. Бирок ошентсе дагы биз мусулманбыз. Биз ла иляха илlalloh, Кудай жалгыз, Алладан башка Кудай жок деп иман келмесин келтиргенбиз. Биз мусулманбыз. Биздин ар бирибиздин мойнубузда ошол намаздар карыз. Ошондуктан аны беришке аракет кылыш керек. Мына биринчи суроого азыр жооп таптык. Канча намаздарым каза бар экенин эсептеп алдык. Экинчи суроо. Азыр намаз окуй баштасам, бирок өткөндөрүн толуктабасам намазым кабыл болобу дейт. Албетте, эгер убагында окуган намазды сиз окуган болсоңуз, убагынан калтырбастан, алар кабыл болот, баары бир кабыл болот сизден, каза намазыңыз мойнуңузда бар болсо дагы. Неге бул суроо келди? Кээ бирлер себеби ойлойт да, менин каза намаздарым бар, ошо үчүн мен учурда бүгүнгү намаздарым кабыл болбойт, анткени мен карызмын деп ойлойт да. Жок, андай эмес. Карызыңызды акырындап өтөй бересиз, бирок бүгүнгү намаздар дагы окуш керек, алар дагы каза болуп калбаш үчүн. Эми окуганда, убагында окулбай калган намаздардын казасын кантип окуйм деген суроолор аябай көп келет. Ал суроолор мына ушул 6 суроонун ичинде көбүнчө. Аларга азыр жооп берем сиздерге. Фарзды да, сүннөттү да каза кылынабы дейт. Жок. Тек гана фарз намаздарды гана каза кылабыз. Мына багымда бизде 2 рекет. Фарз, ошол 2 рекет фарзды гана каза кылабыз. Сүннөт каза кылынбайт. Бешим намаз 4 рекет фарз, демек ошол 4 рекет фарзды гана каза кылабыз. Асыр 4 рекет фарз, аны гана каза кылабыз. Шам, магриб 3 рекет фарз, ошону гана каза кылабыз, сүннөтүн тийбейбиз. Анан куптан намазы бизде 4 рекет фарз, аны каза кылабыз, жана 3 рекет витр важипти дагы каза кылынат. Сүннөттөрү каза кылбайбыз, фарздарды жана витр важиптерди өткөн жылдагылардын баардыгы каза кылынат. Экинчи суроо, кандай ниет кылыш керек дейт да. Ниет кылган кезде, мисалы сиз жай намазга турасыз, даратыңыз бар, кадимгидей эле намазга тургандай турасыз, ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн, мисалы мурунку каза болгон намаздарымдын алгачкысын өтөгөнгө дейсиз. Алгачкы каза болгон намазымды. Ошондо получается, эгерде мисалы үчүн мына намаз 10 намазды каза кылган болсок, мисалы дейм да, бул эми намаздарыңыз көп да, жүздөгөн намаздар каза моюнда. Ошондо алгачкы каза болгон намазым деп ниет кылганда биринчиден минус болуп кете берет. Мына каза кылынды. Эртеңки күнү ниет кылдым,
ошо бирок багымдат же асыр же шам деп атын айтасыз. Багымдат намазынын алгачкы казасын дейсиз. Алгачкы каза болгон багымдат намазы кетет ошондо. Экинчи күнү кайра мисалы үчүн багымдат алгачкы каза болгон багымдат намаз десеңиз, уже кийинки күндүкү кетет. Анткени бул уже окулуп койду да. Экинчи күн кетет. Андан кийин дал ушундай кылып үчүнчү күндүн багымдаты, төртүнчү күн ушундай болуп кете берет. Эми анын эсебин жакшы кылыш үчүн календарь чыйып алсаңыздар болот. Календарь, 1 айлык же 1 жылдык календарь. Кийин мен дагы сиздерге өзүм негизи намаз курсунда берем да, ушул календарьды кантип чыйыш керек. Эгерде өзүңүздөр деле мына баракка чыйып алсаңыздар болот. Мынатип чыйесиздер. Багымдат, бешим, асыр, шам, куптан деп жазып аласыздар, витр важип. Анан бер жактан болсо число, 1-чи число, 2-чи, 3-чү, 4-чү деп айлардын числосу. 30 күн да, бир айда 30 күн. Анан кийин багымдат намазын бересиз, плюс же галочка коюп коесуз, бердим казасын. Бешим намазына алгачкы казасы дейсиз. Ар бир окуган сайын ошентип алгачкы деген сөздү кошуш керек. Ниет кылдым Аллах ыраазычылыгы үчүн мурун убагында өткөрө албай калган багымдат намазынын алгачкы казасын, же болсо бешим намазынын алгачкы казасын деп айтса болот. Же болсо акыркы казасын айтса дагы болот ошентип. Бирок башыңыздарды айландырбай эле жөн эле алгачкы, абалгы, эң биринчи каза болгон намазды деп айтып кете бересиздер. Ошондо ар жактан эң биринчи жана хайзыңыз жаңы келгендеги учурдан баштап плюс галочка болуп кете берет Алланын алдында. Ошентип алардын казасын өтөгөн болосуз. Анан сүннөттөрүн окубайсыз, только фарзын гана бересиздер. Кайсы убакытта окуш керек деген суроо келет. Каза намаздарды любое время окуса болот. Каалаган учуруңуздарда окуйсуз, 3 тыйылган убакыттан башка. 3 убакытта окуганга болбойт любой намазды. Бул күн чыгып аткан учурда, күн жанагы жаңы чыгат го, эмеден, күн чыгыш тараптан. Ошол убакытта болбойт. Күн чак түштө болгондо, ысып туруп чак түш саат 12-1-лерде болбойт. Жана күн баттып бара жаткан учурда, ошол 3 учурда каза намаздарды окуганга болбойт. Калган любое время окуса болот. Төртүнчү суроо, асыр убагында же багымдаттын убагында казаларды окуганга болбойт дешет. Ошол туурабы деген суроолор көп келет. Көп адамдар ушул жерде ката кылат. Асыр убагы келди, намаз окуба, болбойт окуганы дейт. Багымдат намазында окуба багымдатты деп айтышат. Андай эмес. Асыр убагында, асырды окуп бүткөндөн кийин жана багымдат намазынын убагында нафил намаздар окуганга болбойт. Калган жанагы каза намаздарды окуй берсе болот. Главное жанагы күн батып жаткан убакыт же күн жаңы күн чыгыштан чыгып бараткан убакытка туш болуп калбасын. Ошол 3 учур дедим, 3 харам учур бар. Намаз окуганга болбойт. Ошол учурдан башка любое время каза намаздарды окуп бере бериңиздер, карызыңыздардан кутула бериңиздер. 5-чи суроо. Мен намаз окуганда эле жалкоолугум кармайт, анан убакыт өтүп кетет, кандай кеңеш бересиз дейт. Бул эми көп адамдардын ушундай. Отурат, телефон чукулап отурат, азыр окуйм. Мына азыр дагы бир видео көрүн, да серияны бүтүрүп алайын, мына сериалдын кызык жерине жетип калды, азыр ушул жерди көрүп алайын, анан окуйм деп атып. Же болбосо азыр мына тамак бышып калды, тамакты кууруп коеюн, теги күйүп кетет, ана мына, же болбосо баламды уктатып коеюн дейт, өзү уктап калат, чогуу. Ошондой учурлар болуп калат. Албетте ар бирибиз пендебиз, бирок ошондой учурлар көп болуп кетпеш керек. Анда санда албетте пенжечилик кылып коебуз, чарчайбыз, уктап калабыз. Болот андай нерселер. Бирок Аллах субханаху тааля кечирет, 2 учурда гана кечирет. Биринчиси болсо бул эгерде сиз уктап калсаңыз, кадимгидей эле уктап калсаңыз, экинчиси болсо унутуп калган болсоңуз. Болот го ошондой бирөө менен сүйлөшүп, намаз дейбиз, убагы келип калды, окуш керек эле деп. Ошол 2 учурда Аллахым кечирет. Башка учурларда тооба кылып, Алладан ыйлап, жалбарынып, казасын берип, ошол кечирчи деп Аллах Таала эми мээрими кенен да мүмкүн кечирип калар. Ошондуктан жалкоолугум кармай берет, андай берет, мындай берет деп толтура шылтоолорду айтпаңыздар. Эгерде сиздин ниетиңиз бекем болсо, намазга сиз намазды каза кылбайсыз. Намазга шашасыз, Алла менен болгон байланышка шашасыз. Бул намазга турган кезде элестетиңиздер, сиз кыям кылып, кыям деген туруу. Ошол кыям жана кыямат деген 2 сөз бар да. Экөөнүн эмеси негизи бир, түбү бир. Корень дейт го, оңгусу бир. Эми караңыздар, кыям, кыямат. Намазда турган кезде өзүңүздү элестетиңиз, сиз кыямат күнү Алланын алдында тургандай.
эгерде ошол намазда кыямат күнү Алланын алдында барганда кайсы бетим менен барам деген Алладан уялып, Алладан коркуп турабыз да, ошондой абалда намаз окуш керек. Ал эми каза кылган бул уят. Аллах Таала бизге 24 саат суткасына берет. Ошол 24 сааттын 1 саат эле бешмал намазга кетет. Ошондуктан намазды каза кылбаңыздар. Намазды каза кылыш бул чоң күнөө. Азыр бир аздан кийин сиздерге хадис аяттар менен ошол нерсени далилдеп берем. Жөнөкөй бир күнөө деп ойлобоңуздар, бул чоң күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, кимде ким эки намазды бириктирип окуса дейт, эки намазды бириктирип окуса, чоң күнөөлөрдүн эшигине жакындайт деген. Кантип ал эки намазды бириктирип, мисалы, бешимди аны окуйм, мына окуйм деп өткөрүп жиберип, анан экинчи намаздын убагы келип калганда экинчи чогуу окуп салыш, мисалы, чоң эми бул жерде окуба деген максат эмес. Каза болуп калса да окуйбуз, бирок ал адам чоң күнөөлөрдүн эшигине жакындайт. Жалкоолукту тыйыңыздар. Жалкоолук бул шайтан алейхианадан. Албетте намаз бул Аллага ибадат кылуунун эң жогорку формасы. Ошол намаз окубай калсын деп иблис алейхиана шайтан эмне кылат? Бизди азгырат, бизди ар кандай нерсе менен алаксытат, бала менен алаксытат, тамак менен алаксытат, туугандар менен сүйлөшүп, ойпой там, телефон менен азгырат, туура эмес нерселер менен көп азгырат. Ошол намазын калтырып койсо, ал жыргайт да. Сиз билесизби, сиз намаз каза кылганда шайтан кандай кайфовать этет? Ал той кылат, ал өзүнүн шайтанчиктери менен пир кылат тиякта. Чоң мындай дастаркон жаят да, ушул намазды каза кылды. Давайте тойлойбуз дейт. Жуат аны. Биз биякта бир нерсе болсок, давайте жуабыз дейбиз го. Давай мен жуубайсыңбы мисалы үчүн деп айтышат го. Эми харам мааниде эмес, жөн эле бир жерге барып тамак берип, конок кылып, ошону урматына. Ал эми сиз намаз кылсаңыз, сиздин жаныңызда жүргөн, сизди азгырып жүргөн шайтан алейхианалар билесиздерби кандай жыргайт? Сиз аны элестете албайсыз. Ошондуктан ошондой кеңешим, жалкоолугуңуз кармабасын. Мен сиздин жаныңызда туруп намазды көттөн тепкенге мен андай жасай албайм. Өткөндө бирөө ушинтип жазып атат да, көттөн тебиңизчи устаза, мен намазды каза кылып атам дейт да. Мен эми сенин жаныңда эмесмин да дейт. Ал башка шаарда окуучум болот, анан өзүңүздүн жүрөгүңүздө болуш керек. Мен намазды каза кылбайм, мен намазды убагында окуйм деген твердый чечим болуш керек жүрөктө. Жалкоолугум кармаса, сразу өзүңүз менен иштеңиз. Сиз өзүңүздүн нафсиңизге кул болбой, Аллага кул болбойсузбу? Жалкоолугуңуз иштегениңиз, значит сиз нафсиңиздин кулусуз, Алланын кулу эмессиз, нафсинин кулусуз. Нафсиңиз сизди эмне бешке киргизеби? Жок, албетте ал тозокко тартат. Ошондуктан намазга убагында окуш керек. Намазды кылбаганга кандай аракет кылсам болот дейт? Намазга каза кылбаш үчүн жана жогоруда айтылган 3 нерсени кылыш керек. Биринчиси тооба кылыш керек, Аллахым кечир. Экинчиден өз убагында окулган намаздарды такай убагында окуп, жана мурдагы казаларды бериш керек. Казаларды бериш керек. Ооба, тиричилик менен алаксыз экенбиз дейт. Ооба, сөзсүз. Мен окуучум мынтип жазган. Мен бул сабактан ар бир намазды өз убагында кечиктирбей окуу керек экенин жана каза намаздарды кандай окуу керектигин түшүндүм. Окуп жаткан сүрөлөрдүн сөздөрүн тууралап, жаттап жатам. Мага ушул нерсе керек болчу. Анткени интернеттен гана жаттап окуп, бирок туурабы деген күмөн менен жүргөн болчумун. Ошондой эле маанилерин да көп түшүнө бериш эмесмин дейт. Демек, бул мен намаз курсума катышкан окуучулар каза не только намаздарын оңдоп алышты, даже мындан кийин намаздарын каза кылбаганга аракет кылып атат. Дагы бир ажамал окуучумдан сабак боюнча жаза кетсем, сабактар өтө жөнөкөй тилде, бирок ошол эле маалда бийик деңгээлде өтүлөт экен. Иман суусап, алсырап турганда чоң күч берип жатат. Гүлнур устазанын өз жашоосунан мисалдар келтирип, темаларды ачыктап берген аябай жакты. Мурда окуп үйрөнгөн, билген нерселерди, унутуп калган нерселерди эстегени, иман алсырап, намаздар өтө көп каза болгонунан ушул курска жазылдым, чынын айтсам деп, ушундай мүмкүнчүлүк берип жатканына Аллага шүкүр. Гүлнур устазага, анын эмгектенип жаткан шакирттерине Алла ыраазы болсун дейт. Эми сиз эмне үчүн намаздарды обычно каза кыласыз? Ошол боюнча жооп бериңиздер. Эмне үчүн обычно сиздин намазыңыз каза болот? Кудай кааласа мен жүрөктөн берилип жатам дейт. 14 жыл каза намазыбыз болсо, ошону 14 жылда кутулабызбы? Жок. Ушул суроого жооп берип кетейин. Жакшы суроо. Жазгүл бериптир. 14 жыл каза намазыңыз бар болсо, сиз 14 жыл аларды бербей, ал убакыттан эртерээк берип койсоңуз болот. Фарздарын гана каза кыласыз да, анткени. Фарздарды гана бересиз. Мисалы үчүн бир күндө бир 5-6 күндүн казасын берип койсоңуз болот. Сизге бул маселе сизден көз карандуу.
Канчалык сиз көп окусаңыз, күндө берип кутулуп калсаңыз, ошончолук батыраак. Мүмкүн 5 жылда бүтөсүз, мүмкүн 1 жылда казаңызды өтөйсүз, мүмкүн 10 жыл кетет. А мүмкүн сиз вообще кайдыгер кылып, анан окуйм, мына окуйм деп каза намаздарга көңүл бурбай, вообще эле 20 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Бар өзүмдүн айыбынан дейт. Гусулдан көп кыйналам. Гусулдан кыйналбаңыздар, ал жөн эле шылтоо. Гусул алганга убагында алыш керек. Эгер врач гусул алганга болбойт, жуунганга болбойт десе, ошол учурда гана сиз гусул албай таяммум ала аласыз. Ал эми же болбосо такыр суу жок болсо, таяммум кургак дарат менен окуса болот. А так гусул алган бул шылтоо эмес. Бир көнү алсаңыз, бир чака суу менен деле гусул алып алса болот. Мына жолдо жүргөндө, мейманга барганда шарты жок. Шарт табыңыз. Шарт жок деп айтпаңыз. Эгер иман бекем болсо, иман карабайт. Шартка да карабайт, мартка да карабайт, сартка да карабайт. Тек гана иман өзүнө өзү условия өзү түзүп алат. Иманыңыз бекем болсо. Жанагы бир фильм көрдүңүздөрбү, көрбөдүңүздөрбү? Жана индийский актер Шахрухан бир аз аутизм менен ооруган болуп роль ойнойт го, мусулмандын ролун ойнойт. Анан ошондо ал айткан сөзү мен эсимде бар да. Для намаза не надо условий дейт да, бир эме керек эмес дейт намазга. Место же время аны эметпейт. Намазга иманыңыз болсо, ошол эле жетиштүү дейт. Ал адам той болсун, любой жерден ал орун таап алып окуйт. Көчөдөн бара жатып эле окуп алат, орун таап алат. Каза намаздарын толук окуш керек. Каза намаздарын фарздарын бериш керек бардыгын. Жолдо болгондо жолдон окуп аласыздар. Машинада кетип батырсаңыздар, эгер токтотсо токтотконго аракет кылып, ошол жерден окуп алыңыздар. Намазыңыз каза болуп калбаш керек. Любой учурда намазды каза кылбаганга аракет кылыш керек. Сизден аракет, Аллах Таала көрөт, бул аракет кылды, бул тырышты, бул орун издеди, бул убакыт издеди намазды каза кылбаганга дейт. Эгер эми такыр болбой калса, Аллах Таала албетте кечирет. Бирок сиз эгер аракет кылып орун, убакыт издесеңиз, сиз табасыз. Аллах Таала сизге мүмкүнчүлүк берет. Я Аллахым, сапарга чыгардан алдын дуа кылыңыз. Аллахым, мен намаз каза кылбаганга мага мүмкүнчүлүк берчи, пожалуйста. Айланайын Кудайым деп эркелетип, Аллах Таала, Аллахым, мен атам ушинтип айланайын Кудайым деп кайрылчу да. Аллахым, мага жардам берчи, намазымды каза кылбайынчы, ушул сафарга чыгып атам, жолго чыгып атам, намазым өтүп кетпесинчи, мага шарт түзүп берчи ушул намазды. Баары бир сиз туалетке токтойсуз. Баары бир сиз тамак ичкени токтойсуз. Ооба? Баары бир нерсеге токтойт ал машина. А бирок намаз деген кезде токтобойт. Мен мисалы үчүн бир жерге сафарга барганда мен атайын сүйлөшөм. Саат мынчада мага токтотуп бериңиз, 5 мүнөт намаз окуп алайын дейм. Же болбосо кайсы жерде токтойсуз дейм. Ошол жерде мисалы үчүн дарат алганга мүмкүнчүлүк барбы деп атайын сүйлөшүп алып анан жолго чыгам. Мисалы дейм. Ошентип сөзсүз түрдө намаз окуш керек. Автобустан отуруп окуса болобу? Фарздарын болбойт, сүннөттөрүн болот. Фарздарын туруп окуш керек. Бирок таптакыр мүмкүнчүлүк жок болсо гана отуруп окуганга уруксат. Бирок фарздары жерге чыгып окулат, жерге түшүп окулат. Жолдошум намаз окуйм деп ниет кылып жатат, бирок башта элек эркектер мечитке барса эле алып кетеби? Жок, мечитке бара берсин, ошол жерден алып кетет. Ошол жерден үйрөнүп кетет алар. Сиз дуа кылыңыз күйөөңүз үчүн. Умрада нафил кылып окудук, 80 жылдык казага өтөт деп айтты. Жок, андай болбойт. Андай өтпөйт. Ошонун сообун берет. 80 жылдык каза намаздарды берди деген сообу берилет, а бирок каза намаздардын эмеси өтпөйт. Любой устаздан сураңыз, ошентип жооп берет. Каза намаздар антип толукталбайт. Сообун аласыз, бирок каза намаздарыңыз жанагыдай галочка, плюсик болуп кетпейт. Каза намаздарды бир күндө канча күнчүңүз жетсе. Мисалы үчүн ар бир багымдаттан кийин багымдатты же любое время, мисалы үчүн кечинде чогултуп алып, мисалы үчүн мурдагы каза болгон бир канча намазды бир берип койсоңуз болот. 1-2 намаз канча убактыңызга жараша, күч кудуретиңизге жараша жана желанияңызга жараша. Анан сөзсүз түрдө календарь, каза намаздын календари деп белгилеп алыңыздар. Эгер жана исламский китептер саткан жер болот го, магазиндер. Ошондой дүкөндөрдөн сатып алсаңыздар болот. Каза намаздар календари деген китепчелер сатылат, блокнот сыяктуу. Же болбосо өзүңүз деле чийип алсаңыздар болот. Мисалы үчүн менин атам ушундай кичинекей блокнотко чийип алып эле белгилейт.
Алар эми совет кезинде жанагы дин жок, кудай жок, атеизм учурунда тарбияланган канчалаган каза намаздары бар адамдар, бирок баары бир күн сайын каза намаздарын берип ушинтип галочка кылган эле. Жок, бир эле болобу алгачкы дейт. Бардыгын алгачкы дейсиз. Алгачкы каза болгон намазын дейсиз, биринчиси кетет. Дагы экинчи күнү каза болгон алгачкы багымдат намазы деп ниет кыласыз да, экинчиси кетет. Ошентип экинчиси, үчүнчүсү, бирок ар биринде алгачкы дей бересиз. Себеби наркы алгачкысы уже өтүп кетти да. Эми берге экинчиси алгачкы болуп калды. Ошентип минус болуп кете берет. Экинчи каза, үчүнчү казасы деп айтпайсыздар. Алгачкы деген сөздү каждый раз кайталай бересиздер. Каза намаздарда кандай сүрөлөрдү окуйбуз дейт. Любой сүрөлөрдү окуйбуз, кандай кааласаңыздар. Важип намазда кунат дуасында кошуп окуйбуз. Кадимгидей эле окуйсуздар. Машинада окуса болбойт, негизи түшүш керек, мүмкүнчүлүк табыш керек намаздарды туруп окуганга, фарзды. А сүннөттү машинанын ичинде окуп кетсеңиз болот. Эми такыр такси же болбосо маршрутка токтобой, автобус токтобой жатса, намаздын ичинен өз убагында окуп алсаңыздар болот, бирок мурдагы каза жылдагы намаздарды туруп окуңуздар, туруп бериңиздер. Башка жака барганда кантип намаз окуйм? Кадимгидей эле окуйсуз. Башка жака барганда кандай эле үйдө окуйсуз? Кудум эле ошондой башка жерден окуйсуз. Эч кандай айырмасы жок. Баары ниеттен экен. Мен дагы эшикке чыгып атканда Кудайдан суранам, намазым каза кылбай келин. Ооба, баары ниетке байланыштуу. Үйдөн чыккан кезде мен намазым каза болуш керек, бүгүн сапарда болуп калам, анан бешимди тияктан каза кылып коём деп мисалы үчүн ойлоп калсаңыз, сөзсүз ошондой болот. Мен бүгүн намазды каза кылбайм, Аллахым мага жардам бер, мен каза кылбайм, намаз убагында окуйм, мага шарт түзүп бер деп Алладан сурасаңыз, Аллах Таала сизге жардам берет ошол нерседе. Зикирлер окулбайт. Каза намаздардын фарздарын гана бересиздер. Жанагы зикр, аят курси эчтеке окулбайт. Просто каза намаздардын өзүн гана бересиздер. Болду. Фарзын гана. Мына көбүнчө жол жүргөндө каза болуп калчу, бирок азыр сиздин курстардан кийин каза кылбай машинада окуганды үйрөндүм, адаша берчүмүн дейт. Машинада окуса болот, тек гана бир учурда сүннөтүн гана окуса болот. А так машинанын сыртына чыгып окуш керек. Дагы бир жолу кайталайм. Ооба, телефондон турап окусаңыз деле болот. Кандай калсаңыз, же болбосо баракка жазып алып окусаңыздар да болот. Мисалы үчүн мен намаз курсунда атайын PDF форматта А4 баракка распечаткаларды берем, ошол распечаткалардан карап окусаңыз дагы болот. Бул жерде аябай көп суроолор бар экен. Азыр мен бул жакта эфир боюнча суроолорго жооп берейин, андан кийин сиздердин сурооңуздарга акырындап жооп берем. Кийинки көп жылдык каза намаздар кандай окулат дейт. Мына мен намазды 35 жашымда окуп баштадым. Ушундай суроо келди мага личкама. 35 жашымда окуп баштадым. Каза намаздарымды кантип эсептейм жана кантип окуйм? Бул жөнүндө жана эфирдин башында сиздерге айтып кеттим, мына суроолорго жооп берип баштаганда. Караңыздар. 35 жашымда окудум дейт. Мисалы 15 жашында хайзы келди дейли. Мисалы 35 минус 15 20. Ошондо 20 жыл каза болот. Ошол 20 жыл каза намаздарды окуш үчүн календар чийип алыш керек. Сөзсүз түрдө календар чийип алыш керек. Же даяр календар, каза намаздар календарын сатып алыш керек. Же мен дагы берем курсумда. Ошол календарга белгилеш керек. Багымдат намаз, ниет кылдым. Мисалы, мурдагы каза болгон, мойнумда жүк болгон каза багымдат намазынын алгачкы казасын ниет кылдым деп окуп, ошол жактан плюсик кете берет. Дагы бешим намазды каза кылсаңыз, ошол алгачкы каза болгон бешим намазды ниет кылдым деп фарзын гана окуйсуздар. Ошондо бешим намазга плюсик коюп кете бересиздер. Антип белгилебесеңиздер адашып кетесиздер. Канча жылым каза болду эле, канчасын окуп бүттүм билбей каласыздар. А биякта наглядно көрүнүп турат. Мынча бешимди бердим, мынча асырды бердим. Мисалы үчүн 30 бешимди берсеңиз, 1 айлык бешимден кутулган болосуз. Ошондо 1 жылдык бешимдерден, 1 жылдык багымдаттардан, 1 жылдык асырлардан кутулсаңыз, 1 жылдык бардык намаздарды бүтүргөн болосуздар. Ошентип жылдардын ар бир жылынын каза намаздарын бериш керек. Сөзсүз түрдө. Каза намаздар мойнуңуздарда жүк болуп кала берет. Канча жыл жашасаңыз да мойнуңуздарда кала берет. Эми бул жерде башка суроо. Эгер мен өлүп калсам, жетишпей калсам каза намаздарды окуганга, мойнумда не болот, ошондо менин абалым? Буга жооп мындай. Эгер сиз тырышасыз, аракет кыласыз,
күндө каза намаздардан бир канча бересиз убактыңызга жараша. Убагында окулган намазды дагы окуп атасыз. Плюс еще мойнуңуздагы каза намаздарды дагы берип жатасыз Аллага. Ошол учурда Алла субхана тааля буга эгер мен дагы жашоо бергенде бул окумак дейт. Себеби бул и так мына акыркы жылдары окуп жатат, казаларын берип жатат деп кечирип салат. Ал эми эгерде сиз такыр каза намаздарды окубасаңыз, бербесеңиз, кайдыгер мамиле каза намаздарга боло берет деп өз убагындагы намаздарды окуп аткан болсоңуз, каза намаздарды бербесеңиз, анда Аллах өзү билет. Кечиреби, кечирбейби, бул Алланын мээримине. Бирок ошондой эле Аллах Таала мээримдүү болгону менен Алланын Рахман, Рахим, мээримдүү, боорукер деген сыпаттары бар да, ошого байланыштуу Алланын Кахар деген, каардуу деген сыпаттары дагы бар. Ошол сыпат Жаббар деген сыпаттары бар. Ал сыпаттар менен азап бериши дагы мүмкүн. Демек Аллах Таала кааласа кечирет. Бул эми Алланын чечими. Бирок ошого сиз өзүңүздүн аракетиңизди көргүзүңүз. Мисалы үчүн окуучу, класста окуучу бар дейли. Ал аябай мындай троечник да, жаман окуйт, бирок аракет кылат да, аябай аракет кылат. Бирок 3 ала берет, аракет кылат. Ошондо окуучу, устазы, мугалими аракет кылып атат. Бул аябай тырышып атат. Буга 5 же 4 кое берейинчи, хотя бы 4 деп баасын жогорулатып коет. Туурабы? Ошондой эле Аллах Таала эгер аракет кыла берсеңиздер, каза намаздарды бере берсеңиздер, Аллах Таала жанагы өткөн жылдагы баардыгын кечирип салат. Аллах Таала мээримдүү зат. Аллах Таала кичинекей эле аракет кылып койсоңуздар, кичинекей эле Аллага жакындап койсоңуздар, Аллах Таала сиздерге кубанат, сүйүнөт. Аллах Таалага жакын болгонго аракет кылыңыздар. Канчалык Аллага жакын болсоңуздар, Аллах сиздерге андан 1000 мертебе жакыныраак болгонго аракет кылат. Эне баласына кандай сүйөт, кандай эне баласын коргойт, сиздин аз балаңыз үчүн баарына даярсыз, туурабы? Аллах Таала 70 эсе энеге караганда 70 эсе өзүнүн пендесине мээримдүүрөөк. Эми кийинки суроо. Жумушумда шартым жок, окууда студентмин, намаздар кечинде чогултуп баарын окусам болобу деген суроолор дагы келет. Болбойт. Мындай кылганга болбойт. Жумушта шарт табыш керек. Начальник менен, шеф менен сүйлөшүш керек. Менин шартым ушундай. Мен намазхан, мен намаз убагында окуйм. Мага 5 минут же 10 минут убакыт бериңиз, ушундай саатта, ушунчалык убакытта мен намаз окуп келе калайын деп. Мен же болбосо студент болсоңуздар дагы ушул убакытта прям Алладан дуа кылыңыздар. Биринчи очередь Алладан сураңыздар. Андан кийин жанагы кишиден, сиздердин мисалы мугалимден же кимден жардам сураңыздар. Чогултуп окуган бул күнөө болот. Бул казасын бересиздер эми, албетте казасын берсеңиздер, бирок баары бир шартын табыш керек. Шартым жок деген нерсе бул болбойт да. Намазга караштуу убакыт табыш керек, мүмкүнчүлүк табыш керек, издеш керек. Эгер издеп атып, убакыт тапкан болсоңуздар, анда уже каза болуп кетет. Бирок бир нерсе айтып кетет, ушундай жумушта, ушундай окууда береке болбойт. Кайсы окуу сиздин намазыңызга тоскоолдук кылса, кайсы жумуш сиздин намазыңыздын каза болушуна тоскоолдук кылса, убагында окулганына тоскоолдук берсе, ал жумушта, ал акчада, ал окууда береке болбойт. Бир сахаба, бир историясын айтып берейин. Баласы намазга кечигип калыптыр. Себеби чачы узун болчу, ошол чачын жууп аттыбы, тарап аттыбы, ошол чачына уход кылып аткан эле. Ошол уход кылып аткан себебинен намазга кечигип калды. И то мечиттеги намазга, так намаздын убагы өтүп кете элек, каза болгон жок, бирок мечиттеги жамаатка келбей калыптыр. Ошол учурда атасы сурады: "Эй балам, сен эмне намазга келбедиң?" Бирок уже балагатка жеткен, баласы чоң эле. Анан кийин эмне келбедиң жамаатка десе, мен ушул чачымды эметип атып, уход кылып атып, намаздын убагын өткөрүп жибердим десе, ошол атасы чачын кырып салды, налыса кырып салыптыр да. Эгер ушул чачың сен намаздан тоскон болсо, бул чачта береке жок дептир да. Ошондой эле окууда дагы шарт тапса болот. Мисалы мен өзүмдү мисал келтирейин. Мен мектепте окуганымда 2002 жылдары, 2001 жылдары 10-11 9 класс болгонумда намазды окуганда мен мугалимдер менен атайын сүйлөшүп алчумун. Мен жакшы окуйтумун, отличник болотумун, мугалимдер мага ишенетин. Бирок во всей школе, бүткүл мектеп боюнча менден башка эч ким намаз окучу эмес. Эч ким намаз окучу эмес. Ал кезде вообще эле намаз окугандар, жолукчандар жок болчу да.
вообще бир дагы жок болчу, аз эле болчу. Ошол кезде бирок мен деги ал убакыттан жолук кийбейтин, бирок намаз окуйтмун. Ошол кезде намаз окуганда мен завуч менен сүйлөшкөм. Эжеке, мен намаз окуйм, саат мынчаларда намазым бар, окуп алайынчы десем, макул деп мага өзүнүн кабинетинин плюс еще служебный туалеттин ключун берип койгон. Ушул эки ключту мага доверить эткен, ишенип. Ошол убакытта мен мугалимдердин туалетине кирип дарат алып, ошол завучтун кабинетине кирип намаз окуп алгам. Эгер сиз выход издесеңиз, сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк болот, мүмкүнчүлүк чечилет. Же болбосо биз дагы мисалы үчүн бир окуу жайда окуганда бизде суу жок болчу, суу жок болчу дейм. Намаз окуганга, дарат алганга дараткана жок болчу медреседе. Медресе бар болчу, бирок даратканада только балдар болчу да, балдардын даратканасы, кыздардын даратканасы жок болчу, ушундай шарт. Анан мен эмне кылатынмын? Баклажка менен үйдөн кышында 2,5 баклажка менен ысык сууну алып келетинмин. Анан кийин ошол 2 ысык сууду пока 5 убагы келгенче ал нормальный жылымык болуп калат. Анан намаз убагы келген кезде тияктан тазик алатынбыз, устаздардан. Азыр ошону күлүп эстеп атам. Тазик алатынбыз. Качегарка бар болчу. Качегарканын эки жак эшигинен балдар кирип кетет. Ал бир жагын бир кыз кармап турат, экинчи жагын экинчи кыз кармап турат. Ошентип бер жактан тазиктен мен дарат алып алатынмын. Жана кимге дагы суу жесе, дагы бир кыз алып алчу. Ошол 2 баклажка менен 2 кыз дарат алып алатынбыз. Ошондуктан шартым жок, мүмкүнчүлүгүм жок. Азыркы заманда андай болушу мүмкүн эмес. Азыркы заманда любой жерде намазкана бар, любой жерде дараткана бар, любой жерден алып алса болот. Сиз только өзүңүзгө шарт түзүп аласыз. Өткөндө да мен мисалы үчүн игровой площадкага балдар менен бардым. Цумдау, ошол жакта дарат алганга болбойт деп жазылып турат. Бут жууганга болбойт деп турат. А мен дарат алышым керек да, намаз шам убагы келип калды. Намаз кандай кылам дедим дагы. Андан кийин баклажкага алдым да туалеттен бутумду жууп алдым унитазга. Бер жактан алдым. Ал эми бутумду болсо наркы унитаздан жууп алып, андан кийин намаз окуп алдым. Ар дайым жанымда дорожный жай намазым бар. Сумкамда дорожный жай намазым бар. Ошол дорожный жай намазды жолдо кетип баратам, убакыт келди, дарат алам дагы. Любой кофейняда, любой кафеде дараткана бар, дарат алып эле. Азыр намаз окуганга шартым жок, мүмкүнчүлүгүм жок, суу жок деп айтканга уят. Мурун жок болчу, чын эле жок болчу мүмкүнчүлүк. Аны поддержка кылган адамдар дагы жок болчу. Азыр болсо намаз окуйм десе, сизди наоборот поддержка кылат. Окуп ал деп. Себеби алар сооптуу иш кылып атат. Ошону түшүнөт. Ошондуктан намаз окуганга дайыма шарт өзүңүздөр издеңиздер. Эң биринчи Алладан дуа кылыңыздар, андан кийин адамдардан сураңыздар. Каза намаздарды кандай иретте окуу керек? Эгер бир намазым каза болуп, андан кийинки намаздын убагы келип калса, кайсынысын биринчи окуйбуз? Намаз негизи мурдагы каза болгон намаздарыңыздар барго, мурунку жылдагы. Алардын любой иретте окуй берсеңиз болот. Каалаганчалык. Биринчи 5000 казасын багымда айырмасы жок. Ал жакты каша-маша кылып окуй берсеңиздер болот. Бирок строго календарь аркылуу окусаңыздар, кийин эсептегенге өзүңүздөргө жеңил болот. Ал эми эгер бүгүнгү мисалы үчүн бүгүнгү күн дейли, бүгүн мына 5000 намазы каза болуп, асыр убагы кирип калды, Асыр убагы кирип калса, 5000ди биринчи казасын беремби, же убагы келген асырды окуймбу деген суроо пайда болот. Бул учурда адамдар экиге бөлүнөт. Тартип ээси деген бар, тартип ээси эмес деген бар. Тартип ээси деген бул өмүрүндө 5 намаздан тышкары мойнунда каза жок адамды тартип ээси дейт. Вообще мойнунда эч кандай каза намазы жок, баарын берип салган. Же өмүрүндө эч качан каза кылбаган. Хайз келген күндөн баштап азыркы убакка чейин убагында окуйт да. Вообще каза намазы жок, же болбосо какой-то бир күндүн 5-ими бар, экинчи күндүн асыры бар. Ушундай 5 намаздан ашык каза намазы жок. Ошондой адамдарды тартип ээси дейт. Алар ирети менен казасын бериш керек. Биринчи, 5-имди каза кылат андан кийин убагы келген асырды окуйт. Ал эми көбүнчө адамдардын толтура жылда казабыз бар да, 5-6 жыл сөзсүз казабыз бар. Анда биз тартип ээси эмеспиз. Биз кааласак 5-имдин казасын беребиз, кааласак биринчи асырды окуйбуз, андан кийин 5-имдин казасын беребиз. Бизге тартип милдет эмес. Анткени биз тартипке жанагы казабыз толтура.
бир гана убакыт тар болуп, мына асыр намаздагы убагы чыгып кетет. Эгер сиз бешимдин казасын бергенче асырдын да убагы чыгып кетсе, андай учурда биринчи асырды берип коесуз. Ошол. Анан кийинки суроо, каза намаздардын ордуна нафил намаз окуса болобу? Негизи барго, каза намаздардын ордуна нафил өтпөйт. Нафил өзүнчө сооп, каза өзүнчө сооп. Бирок нафил намазга караганда каза намазды берген оңураак. Себеби сиз биринчи казаңызды бериңиз. Бир адамга мисалы үчүн сиз миллион карызсыз дейик, бир адамга мисалы миллион өзү мейли 100 миң карызсыз бир адамга. Анан кийин ага келип алып бир белек ручка бересиз, бир алма килограмм алып келесиз, дагы бир кандай гүл алып келесиз, конфет, печенье алып келесиз. Ал айтат, карызым качан төлөйсүң дейт. Туурабы? Ошондо сиз Алланын алдында дагы каза намаздарды биринчи орунга коюңуз, нафилди да окуп туруңуз. Албетте ага өз алдынча сооп аласыз. Нафил намаздар фарз намаздардын кемчиликтерин толуктап коет. Эми ушундай жооп бул суроого. Кийин, эгер каза намаздарым бар болсо, нафил намаздарым кабыл болобу дейт. Мына, эгер каза намаздарым бар болсо, нафил намаздарым кабыл болобу? Кабыл болот. Бирок каза намаздарды окуган жакшыраак. Каза намаздарга көбүрөөк убакыт бөлүңүз нафилге караганда. Кандай себептер менен калтырса болот эми? Намазды кандай себептер менен калтырса болот? Бул сиздерге суроо. Эгер билсеңиздер жооп берип коюңуздар. Машалла дейт. Мындай суроо келиптир бул жакта. Назима Тешебаева: айзы аяктаган бирок усул албай жүрө берсе намаз каза болуп кете берет. Ооба. Хайзыңыз бүттүбү? Тазардыңызбы? Уже белый прозрачный выделениялар келип баштады же вообще кан жок болсо, все, ушул убакыттан баштап намаздарыңыз каза болуп кете берет. Ошондуктан батыраак усул алып намаз окуш керек. Эми каза намаздар болсо тахажжуд намаз окуй берет. Тахажжудтун өзүнүн сообу бар. Каза намаздардын өзүнүн сообу жана каза намазды бербегенин өзүнүн күнөөсү болот. Хайз келген учурда эми каза кылынбайт. Хайз келген учурда вообще намаз окулбайт. Никакой намаз окулбайт. Эми эки учурда гана намазды калтырса Аллах Таала кечирет. Биринчи, башты көтөрө албай калган даражадагы оору болсо. Мисалы үчүн адамдын ушундай бир оорусу бар, парализованный. Жатат, башын да көтөрө албайт. Ошол учур экинчиси өлүп калды. Эмнени окуйт? Өлүп калды да. Ошондуктан эгер кээ бирлер операциядан кийин каза кылат, же дагы бир ооруйт, жатып калат, ошол учурда даже жаткан абалда дагы Аллах Таала уруксат берет. Туруп окуй албайсыңбы? Отуруп оку дейт. Отуруп окуганга ден соолугуң жетпейби? Жатып оку дейт. Ошондуктан биз эгерде кээ бирлер айтат көз менен окуса болот дейт. Жок, көз менен каш менен болбойт. Намаздымды көз менен каш менен окуса болбойт. Тек гана башыңызды көтөрө албай калсаңыз, ошол учурда каза кыласыз. Аллах Таала аны кечирет, кийин айыкканда казасын берип коесуз. Бул уважительная причина дейт. Бул уважительный себеп, аябай мындай маанилүү себеп. Ошондуктан эгерде сиз даже ооруп жаткан болсоңуз дагы жатып же отуруп окушуңуз керек. Намазды никакой учурда каза кылганга болбойт. Бир гана учур башты көтөрө албай калганда. Дальше. Мына кайсы учурларда намаз каза кылынбайт? Каза кылынбайт эки учурда. Хайз жана нифас себебинен каза болсо, себеби хайз учурда, нифас учурда аялдар нажас, кан болуп атат, ошондуктан алар намаз окубайт. Аллах Таала ушундай бизге отпуск берип атат, бизге выходной берип атат. Ой бечара ушул эс алсынчы намаздан, бала чакасына уктап алсын деп. Бул эркектерге берилбейт мындай белек. Бул белек сиздерге хайз деген, нифас деген. Алла тараптан болгон белек, эс алсын, уктап алсын, багымдат убагында конкретно уктап алсын. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Албетте хайз болгондо күнөөлөр кечирилет. Сиздин каныңыз келип атат, сиз намаз окубай жүрөсүз спокойно, а бирок сизде Аллах Таала ар бир тамчы кан үчүн күнөөңүздү кечирип атат. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таала кандай мээримдүү зат. А биз болсо ошол мээримдүүлүгүнө эмне кылабыз? Баалабайбыз. Биз намаздарыбызды каза кылабыз, убагында ананы окуйм, мына окуйм, кээ бириңиздер вообще окубайсыздар. Ошондуктан бул сабакта мен сиздерге аябай айтар элем, намаз окусаңыздар окуңуздар, казаңыздар болсо бериңиздер деп. Эми мусулман эмес адам исламды кабыл кылганда мусулман болгонго чейинки күндөрдүн казасын дагы бербейт. Ал кафырлар, христиандар, биз эмес. Биз этнический мусулмандарбыз. Мисалы үчүн биздин ата бабаларыбыз баары мусулман болуп келген. Биз исламды кабыл кылды деп айтылбайт.
Біз и так мұсылманбыз. Просто намаз оқыған мұсылмандар бар, намаз оқыған мұсылмандар бар. Намаз оқыған, бірақ Аллах жалғыз дегендер, алар деле мұсылман. Кейін алар намаз оқып баштағанда мурдагы каза жылдарды беребиз біз. Ал эми таптакыр капыр же башка динден адам исламды кабыл кылган болсо, ал мурунку күнөөлөрүн бардыгы кечирилет. Мурунку казаларын бардыгы кечирилет аларга. Ушундай. Эми хайз нифас күндөрү каза болгон намаздарды кайра каза кылбайсыздар. Ал сиздерге Алладан болгон бир белек. Так. Каза намаздын сурагы кандай болот? Бул суроого аят хадис менен жооп берейин. Каза намаздардын сурагы. Аллах Таала эмне дейт? Мариям сүрөсүндө алардан кийин намазды таштап кумарга берилген муундар чыкты, алар азапка туш болушат дейт. Демек, өзүнүн кумарына, өзүнүн калоосуна, нафсин калоосуна, нафсиме берилип кеттим деп атпайсыздарбы? Ошого берилип намаздарын каза кылган адамдар сөзсүз азапка туш болушат деген аят бар. Ошондой эле, мәсәләкакум фисакар дейт. Тозокко келген кезде, тозокко түшкөн адамдардан сурайт башкалар. Бешке келгендер, мисалы үчүн, тозокко түшкөндөрдөн, сен бул жашоодо нормально эле жүрдүң, сен такыба болдуң го, туда-сюда, кантип сен тозокко кирип калдың деп сураган кезде, биз намаз окугандардан эмес элек деп жооп беришет. Анан кийинкиси инна салата канат алал муъминина китабан мавкута дейт. Намаз имандууларга берилген убакытта фарз кылынды. Тактап айтканда, ар бир намаздын өзүнүн мөөнөтү бар. Сиз мисалы үчүн эртең менен туруп алып, завтрак, обед, ужин бардыгын бир ичип албайсыз да. Сиздин ашказаныңыз аны кабыл кылбайт. Өзүнүн убагы бар. Ошондой эле багымдат намаздагы намаз жалпы рухтун азыгы, анын өзүнүн убагы менен окуш керек. Ошондой эле Аллах Таала эмне дейт? Намаздарды өзгөчө ортоңку намазды сактагыла жана Аллах үчүн кулчулук менен туруңар дейт. Демек, намазды хафизу дейт, сактагыла намазды дейт. Аллах Таала намазды биз бир нерсени сактайбыз го, даже продуктун сактаган холодильникке салабыз, кымбат баалуу нерселерди бекем сактайбыз бир жерде, катабыз. Ошондой эле намазды дагы сакташ керек. Ошондой эле Аллах Таала Маун сүрөсүндө айтат: "Фавайлул лил мусаллин" дейт. Вайл болсун, азап болсун дейт намаз окуучуларга. Көрдүңүздөрбү? Намаз окуучуларга. Кандай намаз окуучуларга? Аллазина хум ан салатихим сахун. Намазга көңүлсүз, шалакы, мындай как попало мындай окугандарга. Демек, намазга көңүл буруп окуңуздар, сактаңыздар намазыңызды. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман тарака салата мутааммидан факат бариат минху зимматуллах." Ким атайлап намазын таштаса, Аллахтын коргоосунан чыгып кетет. Ар бириңиздер Аллахтын коргоосун талап кыласыздар. Ар бирибиз калайбыз: "Мен Аллахым коргосун, мен Аллахым сактасын, Аллага аманат" деп бирөөлөрдү жиберебиз. Ал эми эгерде кимде ким намазын таштаса, все, Аллахтын коргоосунан автоматически Аллах Тааланын чебинен качкан болот. Эгер бир проблема, бир нерсеге душар болсоңуздар, өзүңүздөрдөн көрүңүздөр. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Байна руджили вал куфри тарку салат." Адам менен капырлыктын ортосунда бир гана айырма бар, бул намазды таштоо. Демек, намаз окуган жана окубаган адамдардын, мисалы үчүн, чыныгы мусулманды намаз аркылуу айырмаласа болот. Каза намаздын сурагы кандай деп дагы сурасаңыздар, дагы бир хадис. Кыяматта пендеден алгач суралчу нерсе бул намаз. Алланын алдында биринчи барасыз го, первый суроо сизге ошол болот. Биринчи суроодон өтсөңүздөр, намазың кандай болду, намаз окудуңбу, жокпу? Ошондо дальше калган суроолор жеңил болот. Кейинки суроо, хадис. Ман хафиза алейха канат лаху нуран ва бурханан ва наджатан яумал кияма. Кимде ким намазды сактаса, ал үчүн намазды сактаса деген убагында окуса, каза кылбаса, ат душу окуса, жүрөгү менен окуса, шашпай окуса, убагында ар бир тамгадай, сүрөнү сүрөдөй кылып окуса, ал намазы ал үчүн жарык болот, нур болот, далил болот, ошого жана куткаруучу болот. Тозокко киргизгенден куткарат намазыңыз. Мен тарака салата факад хадама динаху. Кимде ким намазды калтырса, динин кыйраткан дейт. Динин талкалап салган болот дейт. Анткени намаз бул диндин түркөгү. Эми бул аяттар менен хадистер көрсөтүп турат, намазды атайлап калтыруу чоң күнөө. Ошондуктан кээ бир алымдар даже бул динден чыгып кетет деген, бирок биздин Ханафи мазхабынын алымдары андай айтышпайт. Албетте каза намаз бул кечирим сурап, Алладан сурасаңыздар, албетте Аллахым кечирет. Толуктасаңыздар, бирок атайлап таштап койбоңуздар, аны адат кылбаңыздар. Мисалы үчүн Азалия окуучу мынтип айтат: намазын каза кылып же калтырган адамдар кандай жазага туш болорун билдим дейт. Ошондуктан намаздарды каза кылбаңыздар. Эми бүгүнкү сабак жагып жатса, дагы бир аз улантайын, андан кийин эфирибизди токтотобуз.
бир нерсени айтып кетейин. Мына жогоруда көп суроолор келди. Мен азыр эфирдеги суроолорго бардыгына жооп бергенге аракет кылдым. Кайсы бириңиздин сурооңузду калтырып кеткен болсом, группага сиздерге мүмкүнчүлүк берилет суроолорду жазууга. Ошол суроолорго бөлөк жооп берем. Эфирден бөлөк убакытта, себеби азыр убакыттар кээ бириңиздердин намаз убагы келип калды кээ бир өлкөлөрдө. Ошондуктан намаз убагы кимде келген болсо намаз окуп алыңыздар. Кимдин суроосуна толук жооп бербей калган болсом, сөзсүз түрдө мына эфирден тышкары суроолорду берсеңиздер жооп берем. Эфирде жооп берген суроолор берилсе жооп бербейм. Эфирден көрүп аласыздар, таарынбайсыздар деп ойлойм. Ал эми мен намазымда окуган окуучулар бар болуш керек. Ушул эфирде тоже жазып койсоңуздар болот. Ушул намазым курсум, менин намазым курсум, менин эң жакшы көргөн курсум. Ушул курсту сиздерге сунуш кылайын дедим бүгүнкү эфирде. Кыска жөнүндө ошол курс жөнүндө бир аз маалымат берип кетейин. Иншаллах эфир жазылат. Азыр мисалы үчүн намазга кетип, жетишпей калам дегендер эфирдин записин көрүп, иншаллах толук маалымат алып алсаңыздар болот. Бирок намаздарыңыздарды каза кылбаңыздар. Мен азыр намаздар жөнүндө сөз айтып туруп, анан сиздердин намаз каза болушуңуздарга себепчи болгум келбейт. Курста менин билимим жана 20 жылдык тажрыйбам бар. Курстун ичинде эмнелер бар? Биринчи жумада ислам жөнүндө түшүнүк аласыздар. Толук исламдын негиздери менен тааныштырам. Сразу намазга кирип кетпейм. Намаз эмне үчүн керек, жана анын пайдаларын билесиздер. Бул нерсе даже намазды бир канча жыл окуп жүргөндөр үчүн дагы пайдалуу. Жөнөкөй суроолорго себеп жоопторду билбейт көбүнчө адамдар. Кичине жана чоң, тактап айтканда, гусул жана жөнөкөй даратты алууну үйрөнөсүздөр. Даратты эмне бузат, эмне бузбайт, намазга керек болгон дуаларды туура айтканды, так, дана, тажвид эрежелери менен кайсы жерде кандай тамганы айтыш керек, полный произношениясын үйрөтөм. Намазды кантип фарз болуп калган, намаздын тарыхы үйрөтүлөт, намаз окуунун пайдалары, намаз окуганын зыяны, истинжа боюнча түшүнүк, дарат, гусул толугу менен мен өзүм көрсөтөм. Даратты, Фатиха сүрөсү, сана дуасын толук окулушу, исламдагы 3 принцип, исламдагы 6 шарт, Исра жана Мираж жөнүндө толук маалымат бул биринчи эле жумада. Бул курс өзү 4 жумага. Экинчи жумада намаздын түрлөрүн үйрөтөм. 5 мал намаздын сыйлыктары жөнүндө, хайз, нифас, истихаза, тактап айтканда аялдардан келген кандардын түрлөрү боюнча толук маалымат. Эртеменги багымдат намазга чогуу жыгылып баштайбыз. Мен толук өзүм көргөзөм кантип окуш керек. Мына намаз курсунда окугандар жазып кетиңиздер. Мен намаз курсунда окугам, ушундай курста устазада, Гүлнур устазада окугам деп башкаларга сунуш кылып кетсеңиздер дагы аябай пайдалуу, аябай соопко ээ болосуздар. Башка адамдардын намазын оңолуп калышына, башка адамдын намазга келип калышына канчалаган сооп сизге болот. Эгер ал намазга келсе, сиз дагы анын сообун эселендирип аласыз, иншалла. Каусар сүрөсүнүн намаздын максаты, намаздын түркүктөрү, намаздын аныктамасы, намаздагы айрым дуалар, ракаат деген эмне, Ихлас сүрөсү, аттахият дуасы, полный произношениясы менен так дана мен өзүм үйрөтөм, котормосу менен, мааниси менен. 2 рекеттүү намазды толук үйрөнүп, таңкы намаз, багымдат, намаздын ички сырткы фарздары, мукаллаф деген термин, намаздын ар бир кыймылдарын аныктамасы, 5 мал намаздын убакыттарын аныктоо, кантип биз убагын аныктайбыз намаздын, кайсы убакытта намаз окуганга болбойт, намаздардын арабча аталыштары жана башка көптөгөн темалар. 3-чү жумада чогуу бешим намазына жыгылабыз. Мен өзүм көргөзөм кантип окуш керек, намазды кандай кыймыл бузат, не бузбайт, асыр намазы, нафил намаз эмне экенин, кайсы учурда окулатын, 4 рекет намаз, намаздын важиптери, салават, мустахаб, сүннөттөрү намаздын. Тактап айтканда толтура ушул программаларды скрин кылып алсаңыздар дагы болот. Ушул боюнча сапаттуу намаздын сырлары, сүннөттөрү, мустахабтары, намаздан кийинки кандай дуа окуйбуз, мунун баардыгы 3-чү жумада. Ал эми 4-чү жумада шам намазы, куптан намазы, витр важип намазын чогуу окуганды үйрөтөм. Саху сажда намазы, намаздагы каталар, кунут дуасы, намаздан кийинки зикирлер, намазды кантип оңдоп кетсе болот, кандай каталар оңдолбойт, нафил намаздагы баардык түрлөрү, намаздагы адашуу, саху сажда боюнча жана аятул курси боюнча толук түшүнүк. Ошондой эле бонус, белек сабактар болот. Дуаны кантип туура окуу керек, кабыл болгон дуанын сыры, багымдат намазына кантип турам, намаздын баардык амалдарын аткаргандан кийин кайсы дуа окулат, оорулуу адамдын намазы, баардык нерсени камтыган дуа. Ушул нерселердин баардыгы сиздерге белек катары берилет курска катышкандарга. Дагы бүгүнкү эфирге бир жолу
чыгып өзүм кайтарым ошол курста бир жолу түз эфирге чыгып суроо жооп кылабыз, өзүм кайтарым байланыш берем, максат коюу тренингин өтөм сиздерге. Сөзсүз түрдө ар бир намаз курсунда максат коюу тренинг берилет. Кантип мен максат коем, кантип максаттарга жетем жана шарият боюнча ошол кандай кылыш керек. Ар бир сабактын эфирдин записи берилет. Ар бир сабактын записи өз убагында кире албагандар баардыгын убагында көрүп даярданса болот. Ким менин курстарымда мурун окуган болсо, алар билет, кайтарым байланыш менде мыкты, бекем жөн эле сабактарды ачып коюп, окуй бер деп бербейбиз. Сиздерге ар бириңиздердин сабагыңыздар текшерилет, баа коюлат. Мисалы үчүн окуучум сиздерден Алла разы болсун, курс сонун кайтарым байланыш, суроо жооп, прямой эфирлер баары кызыктуу, баары керектүү. Мына менин командам, мындан башка дагы толтуруу устазалар бар. Алар сиздин үй тапшырмаңыздарды текшерет. Сабакты мен берем, жардам берүүчү устазалар үй тапшырмаларды текшерип сиздерге баа коет, журнал жүргүзөт. Ошол куратор устазалар менин эң күчтүү бүтүрүүчүлөрүм. Булар турукташкан устазалар, жөнөкөй устазалар эмес, канча жылдык тажрыйбасы бар. Алар үй тапшырманы текшерет. Видео аркылуу үй тапшырмаларды же голос менен же фото аркылуу сиздерге кандай берилсе, үй тапшырма мындай деңгээлде тапшырылат. Бул биздин окуучулар, орус группалар, кыргыз группалар бар. Намазды полный үйрөтөм мен сиздерге. Бул жөн эле сабактарды берип коюп, тияктан YouTube, тияк бияктан алып алган видеолор эмес, өзүм даярдаган сабактар. Сиз каалаган учурда көрсөңүз болот, бирок дедлайн болот, срок болот, мөөнөт коюлат, ошол мөөнөткө чейин тапшырыш керек. Мына караңыздар, 12 сабак, курста 1 ай 12 сабак, ар бири текшерилет, ар бирине галочка коюлат, убагында тапшырылса, убагында тапшырылбаса, жана дагы аягында тестирование, финальный тест берилет, экзамен катары. Ошентип биздин окуучулар тапшырмаларды аткарып жатат. Ошондой эле выпускной бүтүрүүчүлөргө мынтип выпускной өткөрүп сиздерге чоң талим уюштуруп берем иншалла. Сертификат берилет ушул курсту менден бүткөн деген. Канчалаган миңдеген окуучулар. Форматы Telegram каналда өтүлөт курсум. Эми кыямат күнү адамдан эң биринчи сурала турган нерсе намаз. Ошондуктан намазыңызды толуктап алсаңыз ийгиликке жетесиз. Намазыңыз кабыл болсо, башка амалдарыңыз кабыл болот. Намаз кабыл болбой калса, калган амалдар дагы кабыл болбойт. Ошондуктан баасын азыр кыскача ушул эфирде айтып кетейин. 2 тариф бар бизде. Куратор менен жана VIP тариф. Куратор менен VIP тариф. Куратор менен мына 49 сабак, общий канал, курс аяктагандан кийин 2 жумага доступ, выпускной сертификат, чатта 20-22 окуучу, бонус сабактар, бүтүрүүчүлөр чатына доступ. Ал эми VIPте болсо, кошумча ушул нерсеге VIP куратор түз эфирге катышуу 0-дон Куранга чейинки курсума скидка берилет жана намаз бокс. Мунун эми негизги курстун баасы 7000 сом, куратор менен VIPке 18000 сом. Марафон катышуучуларына бирок сиздерге сонун мүмкүнчүлүк. Куратор менен курс катыша турган болсоңуздар 3500 жарымына скидка болот. 1 айлык баасы, 1 айлык курстун баасы 3500 сом, ал эми VIP курсуна 10000 сом. VIPке тек кана 10 орун бар, куратор менен орундар чектелүү. Ошол кааласаңыздар, кайсы тарифти кааласаңыздар тандасаңыздар болот. Анан дагы бир нерсе, бүгүн гана менин намазым ошо 24 сааттын ичинде менин намазым курсуна катталам дегендер үчүн отдельно дагы бонустар берилет. Дагы бонусный эме пакет бонусов берилет. Булар каза намаздар жөнүндө биринчи бөлүк менин фих курсумдан сабак, каза намаздар экинчи бөлүк, бүгүнгү айтылбаган дагы темалар айтылат, дагы экинчи бөлүк, намазга арналган бардык нерсени камтыган 3 дуа, тахажжуд намазга арналган бардык нерсени камтыган 3 дуа PDF форматта, каза намаздардын календари, дуаны кабыл кылдыруучу жана кыйынчылыктардан кутулуучу үчүн универсалдуу дуа. Булардын бардыгы видео сабак. Менин талимдер каналыма доступ, баланын тили чыкпай жаткан болсо дуа, байлык дуасы, ийгиликке жетүү дуасы, талим, жашоо максаты деген талим, карыздан кутулуучу дуа, намаздарда концентрация боюнча 2 бөлүктөн турган сабак, жана дагы хидаят, Алладан түз жол суроо дуасы. Ушулардын бардыгы видео форматта мен ар биринин мааниси менен, произношениясы менен, жөн мына дуа деп берип койгон жокмун. Ушул дуалардын ар бирин жазып, айтылышын, котормосун, мааниси менен чыккыйтып сонун видео кылып тартып койгом. Ошолорду берем. Бүгүн катталгандарга кошумча ушул белектер берилет.
Бул сунуш 24 саатка гана берилет, эртең бонустар өчөт. Эми бронь калтыргандар үчүн гана. Бронь болсо 500 сом, аны кантип төлөйбүз десеңиздер, мына орун алуу деген кнопка бар. Менин видеом астында орун алуу деген кнопканы бассаңыздар, кааласаңыздар толук сумманы төлөсөңүздөр болот, кааласаңыздар 500 сом төлөп калганын курс башталарынын астында төлөсөңүз болот. Орун алуу деген кнопкасын басып курска катталсаңыз болот. Бул полномасштабный 1 айлык курс болот. Бүгүн мен 1 саат сиздерге 2 саатны эфир болуп жатат. Ал эфирдин тышкарыдагы 1 айлык сабактар 49 видео 12 сабакка камтылган. Ошондуктан кааласаңыздар курска келиңиздер. Мына ушундай бонустарды кошумча кылып берем. Бул аябай маанилүү бонустар, белектер. Устаза мына биз кээ бирлер айтат да, кымбат дейчи. Бирок мен айтам, менин сабактарым бардыгы сапаттуу. Менин сабактарым бардыгы качественный. Мен өзүм сабактар үчүн жооп берем, иншалла. Сиз окуйсуз, мен окутам. Эгер сиз окуйм, намазга жыгылам, үйрөнөм десеңиз, анда келиңиз. Менин намаз курсунда окугандар албетте бул жакта жазат. Мына караңыздар, Айчүрөк жазып атат. Аллах разы болсун, устаза, мен бир канча курстарыңызда окудум. Биринчиси мойнамаз, анан ат нуляда Курана, тажвид баарыңыздарга сунуштайм. Эң сонун курстар. Бардыгы эң түшүнүктүү, жакшы ыңгайлаштырылган, акыретте чоң соопко тете, иншалла. Ооба. Жана жогоруда дагы толтур адамдар жазган, жетишпей калдым. Иншаллах окуйм, сиздердин отзывдарыңыздарды окуучуларга ыраазычылык. Устаза, бул сабактарыңыз миллионго баласаңыз да жарашат. Намаз окуйм деп окуй албай жүргөндөрдү намазга түшүрүп окуса да көп каталар менен окуп жүргөндөрдүн катасын оңдоп берип жатасыз. Бул дүйнө акыретибизге эң керектүү намазды. Бул курс намаз окуп жүргөндөргө да пайдалуу. Намазды нөлдөн баштайм дегендерге дагы. Эки тараптан үйрөнүп, намазды билгендер намазды каталарын оңдоп кетесиздер, ал эми билбегендер болсо намазыңыздарды нөлдөн баштап качественно үйрөнөсүздөр. Эми бир суроого жооп берейин ушул жерде. Эмне үчүн намаз курсун сатасыздар, туда-сюда деген суроолор толтура, мен уже ал суроолорго көнүп калгам. Ал суроолор мага мурун мисалы үчүн мен тарынатынмын. Эмнеге ушундай суроо берип жатат деп. Азыр болсо мен тарынбайм, мен ачык эле жооп берем. Намаз сатылбайт, Куран сатылбайт. Бирок биз ошого өткөргөн убактыбызга алабыз. Мына, мисалы үчүн бүгүн эфир өтүп атат, Бүгүнкү марафондун биринчи күнү, экинчи эфир. Сиздер ушул кирип аткан, мына азыр кайсы платформада өтүп атабыз, ушул платформада ар бир орунга биз акча төлөйбүз. Мына бүгүнкү өтүлүп аткан слайдтарды жасап берди бизге бир дизайнер. Анын жумушуна төлөп бердик. Слайдка ушунча акча деди, төлөп бердик. Ал акча турат. Ал эми 1 айлык курстун программасына дагы съемкага акча кетирдик, студияга бардык, мобилограф, фото редактор, ушулардын бардыгы акча турат. Ошонордун бардыгынын акысы. Ошондой эле устазалар сиздин үй ташымаңыздарды текшерет, сиздер тияктан дуаларды тапшырасыздар, намаз окуган тапшырасыздар. Ар бириңиздерди ачып, бул жерде мынтип окудуңуз, ката кылдыңыз, бул жерде А эмес У болот деп ар бириңиздерди угат. Алардын өздөрүнүн балдары бар, ал устазалардын. Алар өздөрүнүн балдарына сабак бербей, сиздердин үй ташымаңыздарды текшерип атат. Алардын акысы бааланыш керек. Ошондуктан акысыз нерсе бааланбайт көбүнчө. Акысыз болсо сиздер кирбейсиздер, окубайсыздар. Ошондуктан тартип болуш үчүн, жоопкерчилик болуш үчүн эң биринчи очередь сиздердин жоопкерчилигиңиз үчүн акча алынат. Экинчиден, акча билим үчүн төлөнбөйт, кереметтүү курсту түзгөн убакыт, энергия жана чыгымдар үчүн төлөнөт. Ошондой эле сиз Алла жолуна 1 сом жумшасаңыз, Аллах Таала тараптан 10 эседен баштап 70 эсеге чейин сооп аласыз. Аллах Таала кыямат күнү иншалла сизге миллиондоп кайтарып берет. Эгер Алла жолуна сарптасаңыздар. Алла жолуна мына бердим мен инвестиция өзүмдүн ибадатыма, өзүмдүн илиме, өзүмдүн амалыма десеңиз, бул сиздин ахиретиңиздин банкыңызда депозит болуп турат. Сиз тияка келгенге чейин. Единственный адал депозит Алланын ахиреттеги банкына. Ошондуктан илим жолуна, Куран жолуна акча аянбаңыздар. Биз дагы мисалы үчүн илим үйрөнүш үчүн канчалаган устазадан илим алып жатабыз. Ал жакка акча төлөйбүз. Мен мисалы үчүн ай сайын бир устазадан тажвидтен, Курандан илим алам. 4 эле сабак өтөт, 2000 төлөйм. 4 саатка 1 айга 2000 төлөйм. Ошондуктан бул эми групповой сабак, а индивидуальный болсо 1 сааты 1000 сом. 1 саат отуруш устаза менен. Ошондуктан сиздер бул жерде Алла жолуна иштетип атам деген ниетте берсеңиздер, Аллах Таала миллиондоп кайтарып берет. Илимден башкасын баарын акча салып жатасыз го дейт да. А эмнеге илим бул дүйнөбүзгө жана акыретибизге керек болсо, бекер берсе аласыз, сатса албайсыз. Мурункулар да эл көтөрүп
жер көтөрүп курбанчылык кылып илим алып жүргөн. Ооба, мурун мисалы сахабалар эмне кылган? Илим алыш үчүн башка өлкөдөн пайгамбарыбызга келип, жөө келип илим алган, канчалаган кыйынчылыктардан өткөрүп. Азыр үйдө отуруп эле мына телефондон илим алып атканга мүмкүнчүлүктөр, шарттар бар. Алар ал илимди алыш үчүн канчалаган университетти бүтүп келишти, бесплатно окуп жүрдү деп ойлойсузбу? Кызык эле экенсиз эжеке дейт. Жана жогоруда мен бир эмнеге платный дегенге жооп. Анан элдерге платно берсе, опытын, илимин, эмнеси жаман, ал адамдын убактысы кетип атат, күчү кетип атат. Динди эч ким саткан жок дейт. Дин сатылбайт дейт эжеке. Дин жүрөктө болот. Ден соолукту сатып аласызбы сиз? А бирок медицина билимин сатып алып окушат го канчалаган врачтар. Билип билбей жазган туура эмес дейт. Кайра эле айтам, намаз курсу куратор менен тариф 3500, VIP тариф 10.000 сом. Биздин биринчи күнүбүздүн сабагы аякталды. Иншалла сабактар кандай өттү, оюңуздарды жаза кетсеңиздер болот. Эмеге комментарийлерге үй ташыма болсо, бүгүнкү сабактан каза намаздар боюнча кандай маалымат алдыңыздар, пайдалуу болду, ошол жөнүндө сториске бир видео Инстаграмга жүктөйсүз. Менин атымды белгилеп, Гүлнур Устаза десеңиздер, мага ошол тапшырма келет, сиздин эмеңиз келет. Ошону баалайбыз. Анан видеону кантип ошол сториске жүктөгөндү билбесеңиздер, сиздерге группадан менин кыздарым видео инструкция жиберет. Эртең болсо будан да пайдалуу болот иншаллах, анткени мотивация жана белектер болот. Экинчи күнү тахажжуд намаз боюнча кеңири айтып берем, суроолорго жооп берем. Намаз окуп, ошол тахажжуд намаз окуп калган максат, кыялдарга кантип жетсе болот, кантип мен өзүмдүн опытым менен бөлүшөм, кантип мен намаз тахажжудду окуйм, кандай дуаларды окуйм, жана дагы тахажжуд намазы аркылуу канчалаган максаттарыма жеттим, ошол жөнүндө дагы бөлүшөм. Тахажжуд намаздын туура окулушу, тахажжудда окула турган дуалар, күндүз чарчайм, түндө тахажжудка тура албайм деген сыяктуу суроолор бар. Иманым алсыз, баштап таштайм, уйку имандан күчтүү, будильник коем, бирок өчүрүп кайра уктап калам дегендерге жооп берем. Жалпы 20 жылдык тажрыйба менен сиздер менен бөлүшөм. Канча жыл мен тахажжуд намаз окусам, ошонча жылдык тажрыйба менен сиздер менен бөлүшөм. Сиздерге болсо Аллах разы болсун, ушундай кирип, катышып, активдүү болуп атасыздар. Өзгөчө менин окуучуларыма, курстарымды бүткөн окуучуларга терең ыраазычылык. Бул жакта жазып атасыздар. Курстарымда окудум, сонун, курстарга окуңуздар деп башкаларга сунуш берип атасыздар. Бул чын дилден болгон сиздердин искренний отзывыңыздар. Альхамдулилля, Алла разы болсун. Дагы кайталап кетейин, эгер мен ушул эфир учурунда сиздин кайсы бир намаз, каза намазга тиешелүү сурооңузга жооп бербей калган болсом, сиздерге мүмкүнчүлүк берилет группага суроо жибергенге, иншалла. Анан башка убакытта общий барыңыздарга жооп берем. Ссылкасы келет ошол суроолорго. Себеби мен эч кимиңиздерди тарынткым келбейт, эч кимиңиздердин сурооңуздар жоопсуз калбасын дейм. Барыңыздарга иншаллах жооп берем. Ошондой эле намаз курсумда дагы бир суроо жоопсуз калбайт. Барыңыздардын кайтарым байланыш берилет. Жөн эле курсту ачып коюп, мына окуй бер деп бербейбиз. Сизден кандай берген болсок, дал ушундай сыгып алабыз. Барыңыздарга ийгилик, Аллахым пайдалуу илимдерден берсин. Бүгүн намаз курсуна катышып калгандарга мына кошумча дагы мына пакет бонусов берилет. Ушуларды скрин кылып алсаңыздар дагы болот. Катышыңыздар, башкаларды чакырыңыздар. Намаз курсунда окугандар башкаларга белек кылып бериңиздер. Белек кылып берсеңиздер, менеджерлерим жардам берет сиздерге. Барыңыздарды күтөм намаз курсунда. Намаз окуп, намазды оңдоп, намазды каза кылбай калыңыздар. Ал эми кимдеги мен намаз курсумда окуган болсо, намазыңыздарга бекем болуңуздар, таштабаңыздар. Каза намаздарды өтөп, окуп баштаңыздар. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Аллахым дүйнө ахиреттин пайдасын берсин. Эч качан намазыңыздардан кем калбаңыз, намазыңыздар каза болбосун. Аллахым мээриминде, Аллахымдын коргоосунда, чебинде жүрө бериңиздер. Амин. Бала чакаңыз бактылуу болсун, имандуу болсун. Үлгүлүү апа, үлгүлүү эне, үлгүлүү кайнене болуңуздар. Үлгүлүү кыз, үлгүлүү эже, үлгүлүү тайже, үлгүлүү чоң апа болуңуздар. Барыңыздарга эң жакшы ушул жашоодо, ушул аламда канчалык жакшылык болсо, дүйнө ахиреттин жакшылыгын каалайм. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар. Амин. Ва саллаллаху аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин.